Жал кичи районунда жайгашкан эне жана баланы коргоо борборунда турам. Балаңар өлөт деди. Балаңар өлөт. Реанимационный заведующий да бар. Анда алып чыгып кеткиле балаңарды деди. Канды тазалайбыз деп менин да какой-то частьтин сордуруп салган да. Кайра биз ошол дерматологтордон консультация алдык, пластиктордон консультация алдык. Бул жакта кандай? Сиздер консультация менен иш кылбашыңыздар керек да. Сиздер билим алгансыздар да. Мен даже буларга башын аштырмак турсун, укол сайдыргандан корком дедим. Булар уже билимсиз деген тастыкташты. Аллахым мен жанымда алчы деп калды да балам. Ошо темирди сурабадыңыздар, могу темир чыгып турса башынан кантип чыкканга мүмкүн деп. Макул эми дарыгер катары айтсаңыз, башында темир турса кантип чыгып кетти, ал микроб, инфекция кирбейби ал жерден. Биз апасына түшүндүргөнбүз. Өзүңүздөр билгендей бул шунттун дагы түрлөрү бар. Жанагындай коронардык шунтирование, анан мээге жанагындай суу топтолуп Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Мен азыр Бишкек шаарындагы Жал кичи районунда жайгашкан эне жана баланы коргоо борборунда турам. Бул жакта 7 дубандан келген, Кыргызстандын аймактарынан келген балдар дал ушул мекемеге кайрылып медициналык жардам көрөт. Биз азыр нейрохирургия бөлүмүндө турабыз. Биздин атыбызга ушул нейрохирургиядагы жаткан бейтаптар, ошолордун балдардын ата-энелери бир эмес, бир топ бейтаптын жабыркап жаткандыгы тууралуу билдирүү келди, кайрылуу болду. Мына ушул маселени ата-энелер менен жолугуп сүйлөшкөнүбүздө абдан олуттуу, маанилүү бир маселелерди билдирип атышат да. Анан буга көңүл бурбай коюу дагы биз үчүн туура эмес болот. Анткени ар бир адамдын ден соолугу, өмүрү, өзгөчө балдардын өмүрү, ден соолугу дегенде бул биз тикелен тике турушубуз керек деген ойдобуз да. Урматтуу көрөрмандар, бул жакта жаткан балдар шунтирование деп коет. Бул медициналык термин. Өзүңүздөр билгендей, бул шунттун дагы түрлөрү бар. Жанагындай коронардык шунтирование, анан мээге жанагындай суу топтолуп, мына ушул шунт коюуда бүгүнкү күндө абдан чоң көйгөйлөр жаралып, ушу башына жанагындай баш сөөгү, баш мээси чоңоюп, абдан ушундай бир олуттуу көйгөй жаратып аткан бейтаптар көйгөйлөрү баарыныкы эле окшош экен. Ушу дарыгерлерден жабыркап, дарыгерлердин компетенттүү эместигине жөө келтиришип, шалаакылыгына жөө келтиришип, бир катар көйгөйлөрдү айтып атышат. Анан эми аны өздөрүнөн бир угалы, кандай, эмне деп айтып беришет, жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Элмуратова Дельфуза. Мен азыркы учурда ушу эне бала коргоо борборунда нейрохирургия бөлүмүндө 1,5 айдан бери жатам. Биз балабыз... Сиз эмес, балаңыз, Ооба, балабыз жатырбыз. Анан биз 16 июль күнү баланы алып келгенбиз, көрсөтүп кетели деп алып келсек. Нейрохирургияга? Ооба, нейрохирургия бөлүмүнө алып келсек, ал жерде заведующий Максат Туратбекович бизди немеге жөнөттү? Рентгенге, анан УЗИге. Рентгенге түштүк, УЗИге түштүк, кагаздарын кайра ошо Максат Туратбековичке алып бардык. Алып барсак,
шунтты узартыш керек деди дагы рентген кагазын жана Канаев Байыш Жанарбековичке берип койду. Берди дагы ал бизге консультация берди. Бул жерде 4 сантиметр запас калыптыр. Срочно бир базардан келип жатып калып аракет кылгыла, бала ойноп бирдеке болуп үзүлүп кетиши да мүмкүн деди. Биз таласка бардык дагы, барып баланын анализдерин тапшырып, кайра бияка 23-июль. Сиздер УЗИге көрсөтүп атасыздарбы? Ооба, бул жактан ушу ненин жанагы 2-корпустан Не болуп келди эле буяка? ошо бул жакка келген ошо гидроцефалия диагноз. Жок, ооруп келдиңиздер беле же Эчтеке оорубайлы, жөн эле баланы көрсөтөлү деп эле келдик. Бизде профилактикалык шунт Алтайдан келип турабыз да биз. шунт балага 8 айында койгон. Бизге ошо Бакыт Абдычевич койгон баланы. Андан бери мен даже суранып жатчы. ал жанагы иштебей калган дарыгер. Иштебей калган дарыгер. Ошо шунт койгондон бери 2019-жылы балага коюлган, 22-жылы 5 күн эле лечение алып кеткем. Ошо менче буяка жөн эле 6 ай сайын обследованиеден өтүп, кайра кетип калдым. Түшүндүм. Анан кийин быйыл 2025-жылы 23-июль күнү келип, ошо рентген УЗИге түшүп көрдү дагы узартыш керек. 4 сантиметр запас калыптыр. Бала кокус жыгылып. Аны не менен аныктап атат? Рентген менен. Рентгенге тартасыздар, ал жакта 4 сантиметр болду, кооптуу абал жаралыптыр деп атат. Анан жаткыга диагноз сонда операция кылыш керек деп атат да? Операция деди. Узартыш керек. Анан биз 23-июль күнү келип бияка жаттык. Эртеси 24-күнү операция кылабыз. 4-күн биздин негизи операционный күнүбүз деди. Анан биз баланы капайт этип антип даярдашты дагы. Эртеси болбой турган болду. Мен тяжелыйларым бар деп 25-күнү саат 4-те 8-корпус 4-этажный операционныйга алып кирип кетти баланы. Байыш Жанарбекович өзү баланы колу менен жетелеп алып кирип кеткен. Могу жеринде кататору чыгып кеткенин мен баламды алдап киргиздим. Балам азыр могу жериндегини алып эле кайра чыгып каласың деп. Анан баламды алып кирип палатага жаткырдым, наркостон койгонду. Балам эртеси кыйналып баштады, кусту. Анан мен Канча жашта болуп атат? Бала азыр 6 жаш 8 ай. Канча айында билинип атат? Немес. Эң биринчиси 8 айында. 8 айында билинди. Анан кийин бала кыйналып атат деп барсам, капайт этип койгула деп эле врач өзү кетип калды үйүнө. Анан кийин дежурный врачка улам барып атты, медсестралар чакырып атты, балам кусуп атат, кыйналып атат дейт. Анан мен ошол күнкү медсестра реанимациядан пневмотологду чакырып келди. Реаниматолог давление чейнегишиңер бар, алып келгиле деди. Давление чейнегиш бизде жок деп айтты. Анан сатурациясы дагы иштебей экен. Анан кайра реаниматолог барып өзүнүн давление чейнегишин, сатурациясын баарын ченеп туруп, балада давление түшүп кеткен, температура түшүп кеткен, бала тяжелый состояниеде реанимацияга деп баланы анан Байыш өзү келип калды. Операция болуп кеткенден кийин, Операция болгон күнүн эртеси. Анан кийин мага менден көрдү врачтар. Сен баланы карабай койдуң, сен тамак бербей койдуң. Анан мен айттым. Мен сууну өзүм берип кеткем жерден. Мен берген тамакты ал обратно кусуп атты, балачы жап-жашыл көк кусты. Бала кыйналды. Башым деп ыйлап монтип көзүн чукуп алгысы келди да, как будто бала көзүн чукса мындай жаны жыргай тургандай болчу. Анан ушинтип сен баланы карабай койгонсуң, тамак бербей койдуң. Анан мен айттым. Бала эмне себептен тамак жебей атат? Вот ошо биз деле грипп болсок, бир жерибиз ооруса тамак жебейбиз да. Вот ошо балада деле сен эмнеге кайра мага стрелканы мага коюп атасың, кайра суракты мага коюп атасың? Сен өзүң карабай койгонсуң. Ичпей атса эмнесин бересиң? Мисалы ичпей койду баламчы. Тамак берсе келе кусат, ичпейт. Анан ичпей атса бир аздан кийин эле капайт этет. Капайт эткенден кийин анан кийин эле туруп туруп эле башын мыкчып туруп чукуйт, көзүн чукуйт. Анан оодарлап, анан кой деп көзүн чукуп жибербесин деп колубуз менен бул экөөбүз кармайбыз. Ыйладык. Карап койгула мыякты. Анан бала реанимацияга түшүп калды. Эртеси жатты дагы, анын эртеси баланы колубузга берди. Тамак бергиле, бастыргыла, анткеле, менткеле деди. Биз баланы бастырсак, бир точкага карап туруп эле мама деди дагы кулап калды. Мен көтөрүп алып чуркадым. Анан кайра больницага, палатага алып келип капайт этти. Капайт этсе балам монтип тырышып баштады. Анан бул жини келип капельницаны suurгула давай балам уже калчылдап баштады депчи. Анан немеге медсестрага чалыптыр, байке согласиясын береби, мен повторный операция жазайын.
баланын кайра башын ачам, курсагын кайра ачам деди. Анан кийин биз айлабыз жок. Ким айтып атат аны? Байыш Жанарбек. Түнкү 1:30 Анан биз Кулагандан кийин. Канча күндө кулап атат бала? 2 эле күндө, ортосу 2 эле күн болду. Анан бала судириге берди. Тырышып, монтип, мен тилин тиштеп, тилин аркы жакка кетип аткенде оозун ачып, экөөбүз айлабыз кеткенде көтөрүп алып реанимацияга чуркадык. Түнкү 11:30 болчу. Ал видеолордун баары менде бар. Диктофондор бар. Анан кийин балага срочный операция дегенен экөөбүз бала уже эртеменкиге жетпейт. Мага срочный операция бергиле. Согласияңарды бергиле, мен жазайын деди. Анан мен бүт азыр бүттүгүн дайындап койдум. Экстренный операция деп чакырам деди. Анестезиологун өздөрүнүн мындай кире тургандары Түшүнүктүү эми. Маселени ток этер жерден белиңиз. Баланы повторный операция жазады. Баланын башын шунт могу жерде неме турат. Ушуна кулактын артынан башталганда аны мен колум менен ары 1 сантиметр түрдөм. Чтоб буякта суу кетпей атат деди. Ошон үчүн башта давление көтөрүп, бала кыйналып атыр деп ошентти. Анан биз макул болуп кагазыбызды ошо түндө колубузду коюп бердик. Түнкү 1:30 баланы алып кирип кетти операцияга, 3:30 чыкты. Чыкты дагы реанимацияга жаткырып койду. Анан эртең менен саат 8-де биз экөөбүздү чакырып алып, баланын дагы башындагы шунт жетпей атат. Анан кара кушта неме сөөк мындай ылдый экен. Мен бир вариант кара кушты ачам, бир вариант шунтту төбөсүнөн кийирип, камера менен алып бияктан кийирип чыгам. Балада шунт кетпей атыр дегенде биз айттык. Экөөбүз туруп калдык, шок болуп Бала элечи. кечинен, кече эртең чыкты го наркоздан. Кечине ойгонсун десек жок, бала неме коркунучтуу абалда, аябай тяжелый бала. Ал 2-3 күн сиздердин немеңиздерди күтпөйт, что балага бирдеке болуп кетет деп айтты. Анан көрөбүз дедик, көрөбүз. Биз Ойлонолу үйлөнөр дедик. менен акылдашалы, ойлонолу, бала кичине наркоздон ойгонсун десек, бизде кагаз жазып бергиле, анда тиги кечиктиребиз деп экөөбүздү улам Аркабыздан жүрүп, кууп жүрдү. Анан анан реанимационныйга барсак, бизде айтты. Неге жазбайсыңар силер? Неге баш тартып атасыңар деди. Анан мен айттым, бир эмес 2 операцияга бердик го дедим. Жапжашынакай. 2 күн ичинде. 2 күн ичинде. Бир эмес 3 жолу бердик. Бизди мына 4-күнгө түртүп атасыңар. Десем, силер неге жазбай атасыңар? Балаңар өлөт деди. Балаңар өлөт. Реанимационныйдын заведующийи да бар. Анда алып чыгып кеткиле балаңарды деди. Эмне кылсаңар? Ким деген айтып атат? неме Марат. Мурат түшүнүктүү. Мурат деген. Алып чыгып кеткиле балаңарды деди. Ушул жерден мынакей. Мен азыр алып чыгып берем. Эмне кылып тамак бересиңер? Каяка апарасыңар? Мен ишим жок деди. Бизде бүт диктофондор бар, азыр бүт кандай кылып. Анан айлабыз кеткенден профессорго бардык экөөбүз. Анан экөөбүз жанагы мурунку бактарды Аны издеп баштадык анан. Мен тааныштарым бир эжемен байланышып турчумун. Ал эжеге чалып мага номерин таап бериңиз, эже болсо бериңиз деп. Ал неметип байланышып анан кийин бияка неменин зам директор Болот Исмаиловичтин алдына экөөбүз кирип уруксат алдык. Ушундай биз академик менен тиги мурунку бакыт алышыбызды чакырып бериңиздер. Баланы бир келип көрсүн дедик. Бирок андан мурун биз Байыш менен анан экөөбүз академик Металлик Мамытовдун алдына барсак, ал киши Кимге? Металлик Мамытов Бардык го. академик. Анан ага барсак, ал бизге тиги шунт жетпей атат, азыр иштебей атыр шунт, мен нар түртүшүм керек, мээде карынчалар шунттун башында тешиктерин жаап калган деп бизге аябай врачтар түшүндүрдү да. Анан Металлик Мамытовго барганда рентген, томография кагаздарын көрүп туруп эле шунт орнунда турат. Неге башты ачтың? Шунт орнунда эле турат. Сен тиги ичи курсагына улаганыңды канча сантиметр салдың деди. Булар алып келип бергенин мен салдым деди. Анан мен айттым, сен ченебейсиңби дедим. Сен ченебейсиңби? Ал кагаздын сыртын окубайсыңбы, ченебейсиңби? Анан Бизге айтпайсыңбы, байке эже, мен мынча сантиметр салдым деп, сен биз 2-3 метр алып келсек деле сала бересиңби? 90 сантиметр. Анан 90 сантиметрди ичине ороп таштаган. Курсакка узун салыпсың, башта давление жок, бияка теппей атыр, бала ошон үчүн кыйналып атыр. Бирок экинчи операцияны дагы, биринчи операцияны да кереги жок болчу. Рентген кагазын көрдү дагы, балада дагы 1,5 жылдык запас бар. Эмнеге жазап салдың деди дагы. Мен эртең өзүм барып баланы көрөм деди. Келип көрдү дагы. Ошондо Металлик Мамытов профессор, Академик. академик айтып атат. Жанагы рентгенди көрүп, Көрүп 1,5 жылдык
мөөнөткө жетүүчүдөй шунт бар экен. Бар экен. Неге сурап? Кереги жок болчу операциянын деген жөнү келип турат. Азыркы дарыгер операция жасаган дарыгер 4 сантиметр калды. Кооптуу абал деп айткан. Жыгылса үзүлүп кетет деген. Бир эмес ал врачты 2 жолу чакырдык. Чакырсак келип айтты. До операция, после операция деген болот. Анан эмне деди ошондо? Ошол профессор менен 2 врач жолугуп атат да. Операция кылган менен жана профессор Мамытов. Тийбегиле деди балага. Тийбегиле деди. Тиги дарыгерге эмне деп айттым профессор? Сен муну эмнеге ачып жибердиң? Эми операция кылсаң, бул бала менингит болуп кетет деди, оору. Экинчиси наркоз көтөрө албайт, өлөт деди. Карайсыңар ушул жерден деди. Бала азыр пока жакшы эле экен, ушу менен дальше улап кеткиле деди. Бирок кыйналат деди. Кандай кыйналышты билбейм, бирок кыйналат деди. Бала кыйналат, менингит болуп кетет эми эметсеңер деди. Бала өлөт деди. Ал баштагыны ачты, буларды ачып айтты. Ошондо консулунда. Тиги 1 сантиметр түрткөм деди. Бердек байыш. Дегенде аны түртө албайсың деди. Ал 7 жылдан бери турганында, ордунда турганда түртө албайсың аны. Тартсаң канайт, каны токтото албай каласың деди. Түртө албайсың да, тарта албайсың дагы деди. Булар мурунку врачтын мурунку жасаганын көргөн да, мен балам менен ойногон. Көргөн, ачып жаап эле жаткан. Эми бул боюнча эгерде азыр саламаттык сактоо министрлигине комиссия түзүп текшерүү жүргүзсө, ошондо атайын ошондой профессорлор, биздин ушул илимдүү дарыгерлер аныктап, кыймыл аракетинде канчалык мыйзам бузуулар болгондугун чыгарса керек деп ойлойм. Дагы бир жообумда мен биз алып келгенде, мисалы баланы алып келгенде биз канча жыл болду ушу жалда жүрөбүз. Жалды жаттап деле бүттүк. Кимдин кандай экенин. Алып келгенде врачтар отурат, заведующийлер отурат, көрсөтөбүз. Бир медсестраны кошуп берет. Бизгечи мисалы заведующийлер отурат, биз больнойлорду алып барабыз, эне атасыбызда. Микрофонго сүйлөсөңүз жакшы болот эле да, сиз. Кармоо эле сүйлөңүз мындай эле. Алып барабыз. Заведующийлер айтат, жазып берет. Мо жерге барасыңар дейт. Бир эле медсестра жүрөт жаныбызда. Томографияга барсак, бул врач бизден биринчи барып отуруп алат компьютерге. Түшүндүм. Эми жүйөңүздөр эмне болуп атат? Баланын акыбалы кандай? Эмне претензияңыздар бар? Акыбалы азыр баспайт. Сүйлөбөйт. Эчтеке билбейт. Ошонун айынан болуп калдыбы бул? Баланын акыбалы 10 күн реанимацияда жатты. Денесин өз алдынча кыймылдата албайт, башын кармай албайт, сүйлөбөйт, баспайт, буттары, колдору кыймылдабаган акыбалда жатты. Анан эми азыр ошо Виталий Бакыт Алдичевичтин назначениеси боюнча жүрүп атат. Жерде дагы эми Алар иштебей калган. Келген баланы мындай акыбалга түшүрүп эми карабай качып атат. Бирөө отпускага чыгып, бирөө заявление жазып чыгып, эми бизди неврологияга түртүп атат. Силер тиги неврологический дарылар. Кимдер антып атат? Биякта Максат Туратбекович менен Байыш. Неврологияга которлосуңар деди. Анан неврологдор кече көрүп, эми үйгө чыккыла дейт. Мен баламды мондай сүйлөбөгөн, баспаган, кыймылдабаган акыбалда мен 2 ашып апара албайм. Жолдо бирдеке болуп калса бизди эч бир больница кабылдабайт. Анткени шунту бар балдарды көбүнчө коркушат дарылаганданчы. Анан биз түшкүрүп бирдеке болсок эле сразу бияка келебиз, а бияктагылар бизге мондай неме кылып аткандан кийин эми каяка барабыз деген вопрос болуп атат да. Үйүңөргө 1 ай чыгып келгиле дейт. Эми аны биз азыр ушул состояниеде кантип алып чыгабыз баланы? Бала шал болуп жатат. Аз биякта жатат да? Жатат. Көрсөңүздөр болот. Сүйлөбөйт. Менингит деп Көрсөк уруксат бересиздерби? Мен берем уруксат. Түшүнүктүү. менингит деп диагноз койгон врач болду. Кандай дейсиз? Менингит деп диагноз койгон врач ушул врач. Сиздин балаңыз кабыл? Бу да бар операцияда. Же сиздерге? Ушул заведующий болуп калды. Ушул берген. Бу да бар операцияда. Катышкандардын полный түсмесин алганбыз Улук байке. Операцияга канчанчы күн алып киргенин, канчада алып киргенин, мынакей заведующий болуп булагайда бар мынакей азыр. Самастар. Тигилери болсо кетти мынакей, акырын чекесинен жылып. Баланы эми орто жолго чыдап койду. Баланы эми каяка апарабыз биз эми азыр? Бала баса албайт, сүйлөй албайт, тамак иче албайт өз алдынча. Түшүнүктүү. Атым Улукбек менин. Алмазбек Абдывалиевич, жаңы заведующий. Каяка заведующий? Нерехирургия. Сиз жетекчи болуп келдиңизби? Ооба. Бул жакта бетаптар бизге
жалпы ушул анча мынча дарыгерлердин шалакылыгы боюнча кайрылуу кылып атышат да. Анан балдардын ден соолугуна олуттуу зыяндар келип аткандыгын белгилеп атышат. Анан азыр сиздерге кирип ордуңуздардан маалымат алсак болот да. Бизде азыр ремонт болуп эле. Алдык менен ремонт марттан бери бүтө элекпи? Ремонт Мен болгон балам жок. жатканда да. Эже сиз кирип көрүңүз. Жок, ремонт болгон жок Укбайке. Негизи мартта дагы ремонт деп Түшүнүктүү, азыр эми маселе ремонт эмес, азыр туугандар кичине табылып Жооп туруңуздар. бере десеңиздер, мен ушул жерде эле жооп бердим. Жакшы майып кылсак болот. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Анда азыр бул жактарды маалыматын алып алалы, анан кийин сизге кезек берели. Дагы кимдер келди сиздерден? Сиз боюнча. Эжеңиз менен келем деп аттыңыз беле? Мен өзүм Келиңиз анда бuyur. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, биз сиздерге Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Төмөндөгүдөй ыңгайлуу автоунаалар, тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чек ара өткөрмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп келишет. Ошондой эле коопсуздук талаптарына толук жооп берет. Эч кабатырланбастан төмөнкү номерлерге байланышсаңыздар болот. +7 977 110 34 11. Сиздин атыңыз ким? Мен атым Имамназар уулу Кайратбек, Баткен областы, Баткен районунан болом. Мен июндун 8 күнү бул жака келип жаткызгам карындашымды. Бала башына баш мээге суу топтолуу маселеси. Суу топтолгон. Шунт Бир эле керек. Баардыгы эле Баары эле бир көйгөй баягы. Шунтту бир 12-июн күндөрү койдурдук. Канча жашта бала? 2 жашта. Качан билинди? Бул 1 жыл мурун билинген, 1 жашында. Ким койгон? Ал кече июнда коюлду. Жаңыдан. Ооба, жаңыдан коюлду. Түшүнүктүү. Эмне маселе болуп атат? Анан бул жактан операция болду. Биринчи операция бүттү, чыктык. Больницадан чыккандан кийин башы кайра ачылып кетти. Бул мээсине койгон. Башы ачылып кеткенден кийин кайра келдик. Бир 5-6 жолу тиги берди. Бүтөт дегенден бүтпөдү. Нейрохирургияда булакта. Экинчи жолу операцияга кирди. Экинчи жолу операцияга киргенде бул жактан айтты, болду, жакшы болуп чыкты бала деди. Мындан буяга башы ачылбайт деди. Анан мен бул жактан чыккандан кийин, жок, бул жакта эле бала баягынан шунт менен тамак жеп калды. Уже бала күч кубаты кетти. Анан бул жерден кеттик биз. Частный больницага алып бардым. Бала Неге кеттиңиздер, эмне негиз болду? Болду, жакшы болот, кете бергиле деген. Аха. Андан биринчи операцияда ачык турган маалында эле кете бергиле деп айтылган бизге. Экинчи операцияда дагы болду, эми жакшы болот деп айтты. Биз мына температура 38-40 болуп аткан, чыкканбыз. Үйдө да температура чыгып атты. Температура 40 болуп атса, жакшы деп чыгарып атабы? Ооба, биз үйгө түштүк, температура 40. Түнү аптекага барасың. Сурабадыңыздарбы, монча температура менен кантип биз чыгабыз деп? Жок, бул жерден 1-2 күн чыкпай калган. Үйгө баргандан кийин кайра чыгып атпайбы? Температура. Анан мен частныйга алып бардым. Частныйга алып барганда Бул жактан стабилдүү болуп калганда чыгып кеттиңиздер беле? Стабилдүү эмес. Башы ачык бойдон чыкканбыз биз. Темир көрүнүп турат. Анын сүрөттөрү да, видеолору да. Жана сүрөтүн көргөзүңүз да, могу жерде башынан темир турат. Ошол абалда чыгып атабы? Биринчи бул жактан жасайт, кайра бир ай өтпөй могу капталынан жасаган. Азыр баланын 2 жеринен кесилген да башында. Частный больницага барганда карады, акыбалы жакшы. Частный больница. Мен түшүнбөй атам. Эгерде баланын башында темир чыгып турган болсо, кантип дарыгер аны уруксат берди, стабилдүү, ден соолугу нормалдуу деп туруп үйгө чыгарып атат? Аны билбейм, мына врачтар турат ушул жерде. Жок, сиздер ошо темирди сурабадыңыздар, могу темир чыгып турса баштан кантип чыкканга мүмкүн деп? Башы бара-бара убакыт керек, бүтүп кетет деди. Темир бүтүп кетпеби? Ооба, темир ачылып турат. Жана өзүңүз көрдүңүз, мен сизге көргөздүм. Частный больницадан шартка байланыштуу айылга кеттик биз. Айылга кеткенде кече эртең менен мага срочно билет керек. Шунт чыгып кетти. Азыр ушул жерден да урматтуу нейрохирургтар, урматтуу дарыгерлер, компетенттүү өзүнүн ушул ишинде профессионалдар ушул азыр видеодо коюп берели, ушул сүрөттү. Мен көрүп аябай таң калдым. Бул медицинада бир нонсенс деп айтабызбы, эмне деп айтабыз, мен түшүнбөйм да. Баланын башында темир көрүнүп турат мындай. Кадимкидей темир ачык баланын башынан чыгып турат. Анан ошол акыбалда эгерде бул этапты чыгарып аткандыгы, бул медицинада бул кандай түшүнсө болот? Муну кантип мындай акыл көтөрө алат дейм да. Эгерде башыңдан темир чыгып турса, аны сен
жакшысың деп чыгарып коюш, ал жака микроб кирсе, инфекция болсо, ал после операциядан кийинки кооптуу жагдайлардын алдын алыш керек деген нерсе бул ар бир дарыгердин иши да. Анан эмне болду? Кече күнү эртең менен чалды мага баштан Сүрөтүн көрсөтсөңүз азыр. Мына камерадан көрүнөт экен. Могу жерде карасаңыздар, бул жагына операция болуптур, анан бул жерден операция болгондугун. Мына. Биринчи могу үстүнөн болгон. Ушул акыбалда чыгып атабы? Ушул акыбалда. А могу жактан эме болгон. Кийинкиси болгон. Экинчи операция. Арадан бир ай өтө элек. Мына урматтуу көрөрмандар, анан Мен кече бул жака Оштон Баткенден билет жок, Оштон алдым. Оштон келип учту. Кечинде түнү келген үчүн. бул операцияны ким жасап атат? Бул жакта жасатканбыз экөөбүз. Ким деген дарыгер? Бул жакта Байыш, заведующийлер бар. Аха. жасаттык. Анан бул жака алып келейин деген ушунча эл азыр ишенич деле калбады да, чын айтканда. Ушунча эл азыр ыйлактап жүрөт. Сиздер дагы ушул баланын акыбалы кантип калды азыр? Баланын акыбалы азыр кусуп атат. Азыр вовремя. Кандай болуп келдиңиздер, анан кантип калдыңыздар? Азыркы биздин келгенибиз жакшы эле, бирок өзүбүз да кечигип келгенбиз, моюн алабыз. Бирок азыркы акыбалда могу биздин эмебиз эле башы бүтпөй атат. Ушул шунт коюлган жер бүтө элек. Бирок бала слишком арыктап кеткен. Түшүнүктүү. Эмне жүйөңүздөр, эмне претензия эмнеде? Претензия ушул эмеден жакшы болот деп чыгарып бергени биринчиден. Экинчиден шунт чыгып кеткени туура эмес коюлган. Азыр жана эмеден айтып атат, бул жерге биринчи операцияда көрүнүп турганды капталына жылдырыш керек деп атат. Түшүнүктүү. Ошол жылдырбаган да. Рахмат. Дагы кимдер айтам деп атты? Сиздердин азыр бул жакта жаткан балаңыздардыбы? Бизди да чыккыла деп атат. Ушул акыбалда. Баланын шал болуп турган убагында чыгасыңар, үйдөн барып жакшы болосуңар деп атат. Эми ушул акыбалда Азыр дарыгерлердин өзүнөн да тактайлы аны. Сиз Биздин менин атым Наргиза Калыбаева. Биздин кызыбыз 2 айында шунтирование коюлган, берге бирок башка врачтар коюшкан. Азыр болсо бизде повторный операцияны биз күтүп атабыз. Анткени бала өскөн сайын бул шунтту узартыш керек да. Анан биз ушунча элдин тагдырын көрүп, ушунча переживаниясын көрүп, биз азыр коркуп жатабыз. Биз азыр каяка алып келиш керекпиз? Бизде доверие жок бул врачтарга, мисалы үчүн да. Бул биз деле кызыбызды чет мамлекетке чыгарып алып барып келгенбиз, көрсөткөнбүз, көп врачтар менен акылдашканбыз. Ошондо биз дагы эндоскопия кылалык деп, бул шунтту алдырабыз, шунтту независимый кылабыз деп кызыбызды аракет кылганбыз бир убакта. Бирок бизге көптөгөн врачтар айткан, шунтту албагыла. Это вам не шутки, это головной мозг. Никогда не надо его скрывать деген сөздөрү биздин эсибизде калган. Азыр биз угуп атабыз, 1 эмес 2-3 жолу башын ачканында бул такыр туура эмес деп мен ойлойм. Мен ойлойм, берде азыр не профессионалы сидят, которые мейли бир ошибка кылсын врач деген, өзүнүн өмүрүндө 2 кылсын, бирок монтип момча элдин балдарынын жашоосун бузбаш керек болчу. Мен вообще мынтип таң калып турам, кантип бул врачтар кайра дагы операцияга калат, кантип булар түндө мындай тынч укташат, ушунча көз жашты көрүшүп да. Ошого мен дагы очень обеспокоена. Биз каяка өзүбүздүн кызыбызды азыр повторный операцияга алып келиш керекпиз. Коркуп атасыздар, Коркуп атабыз, биз аябай коркуп атабыз. Мен, например, алып келгимде келбей атат бияка да. Бирок каяка алып барабыз? Бизде бул ушу Бишкек боюнча башка тандоо жок. Башка тандоо жок. Частныйга алып барсаң реанимациясы жок экен. Профессиональный врачтар берде жок. Мен ошо правительствомо кайрылгыбыз келет. Пожалуйста, бизге бир көңүл буруңуздар. Кырсык болуп келип калышат экен, не только с диагнозом, да. Bundan никто не застрахован. Пожалуйста, бизге берге жакшы врачтарды назначать этип бериңиздер да. Кайрылгым. Иштер чогуу, Ооба. Дагы сиздер айтыңыз. Кармоо десеңиз. Менин атым Темирлан, фамилиям Осмонкулов. Мен болсо бул жакка жол кырсыгына учурап калып келгем башында. Жолдон тоодон таш кулап, таш айнектен кирип биринчи мага тийди. Андан кийин артында турган бул 9-июль күнү болуп атат. Ушул жылы? Ушул жылы. Анан кийин мен баламдын артта уктап жаткан балам башына тийип калган таш.
ушул жерге тийген. Анан ушунчалык көлөмдөгү баш сөөгү сынып, ушул жерде кеткен тамыр бар экен, ошол тамырды жарып кеткен да. Анан кийин бул жерге биз Кочкорго келип жаттык. Балам дагы оор акыбалда реанимацияга түшүп калды. Мен дагы оор акыбалда, өпкөм жанчылган себептен өпкөгө кан толуп, мен дагы оор акыбалда реанимацияга жатып калдым. Балама болсо Бишкектен жалдан врачтарды чакырышты. Булар санавиация боюнча ушул Бишкекти бүткүл регионду жалгыра айткан да. Анан бул жактан жанакы Максат Туратбекович деген заведующий отделение. Анан биринчи жардамчысы Байыш деген бала экен. Ошол экөө Кочкорго биз эртең менен саат 8-де келип түшөбүз больницага. Буларга чалынганда булар кечинде келишет скорый менен Кочкорго. Кочкорго келип туруп анан баланы мен өзүм больницада оор акыбалда жаткан себептен келинчегиме кол койдуруп, бул баланы биз шаарга алып барып жазашыбыз керек. Бул жактан жазай албайбыз дейт. Эмнеге десе, бул жакта томография жок, биз көрө албайбыз кайсыл жерине эме болгонун деп анан кийин шаарга аялыма кол койдуруп. Эмнеге барды анда? Негизи булардын санавиация боюнча барып ошол жерде тяжело больных ордунда жазаш керек деген чечими бар экен да. Булар аларга карабай туруп, биринчи катачылык ошол болуп жатат. Ага карабай туруп аялыма кол койдурат дагы алып кетет баланы. Баланы алып кетчү. Баланы алып кетип туруп, түн ортосунда алып келет. Түнкү саат 2-де томографияга тартып туруп, анан кийин баланы операцияга алып кирип кетчү. Операцияга алып кирип кеткенде 2 саатка жакын жазашыптыр. Баланы чыгарышат. Мен ошол учурда Кочкордо калам. Ошол бойдон бала кандай, бала жакшыбы болуп эле мен телефондо сүйлөшүп турам, жазышып. Анан кийин Кочкордон мени кетирбей, бир жумадан кийин реанимациядан чыктым. Анан кийин бул жактагы Бишкектен врачтарга чалып, суранып атып, мени алып кеткиле деп атып, бияктан Бишкектен скорый алдырып, Кочкорго. Анан мен Бишкекке келдим бир жумадан кийин. Келгенден кийин ал жакта 2-3 күн жаттым. 2-3 күндөн кийин мен өзүмдүн диагнозторум аныкталып, ары бери болгончо убакыт өттү. Анан балага кооптонуп эле эмнегедир анан врачтан сурандым, бияка жибери келейин депчи. Врач өзү сен оор акыбалда болсоң сен жибербейм деп дагы 2 күн кармады. Анан болбой суранып атып, анан кийин такси менен келдим, келип баланы көрөйүнчү деп эле балага кирсем, бала өтө оор акыбалда, өтө арыктаган акыбалда. Кирсем, температурасы 40ка көтөрүлүп калган баланын температурасы. Анан кийин уже регулярно судороги бере баштаган бала. Колдору тырышып калган, буттары тырышып калган, көздөрү канталап, көздөрү аңтарылып калган. Кыскасы эми баланы көргөндө өтө жаман акыбалда болот экенсиң, Кудай сактасын. Анан аны көрүп баягы бир жактан ачууландым врачтарга. Эмнеге ушунчалык акыбалга такап коюп баланы карабай жатат деген суроо пайда болду. Анан кийин кирдим врачка. Врач менен сүйлөшөйүн деп Максатка кирдим. Максатка кирсем, кирип эле айттым, учураштым. Эмнеге баланы карабай жатасыздар? Баланын температурасы ушундай болуп жатат. 40ка көтөрүлүп калыптыр. Менин келинчегим айтат, температура көтөрүлүп жатат, баланы бир карап коюңуздарчы, жардам берип коюңуздарчы десе, ибуфен алып келип берип койбойсуңарбы анда деп айтат экен да врачтарчы. Бул врачтын айта турган сөзү эмес го менимче. Анан кийин судороги берип атат. Эмнеге десе, бул болуш керек, бул боло берет деп ушундай да кыскасы кайдыгерлик кылып карабай коюшат. Анан мен кирип ошол суроолорду бергенде, Максат сразу эле мага, Максат Туратбекович сразу эле мага мындай өзү дагы мага агрессия көрсөтүп баштады. Сен эмнеге мага атырылып жатасың? Сен эмнеге мага мындай орой сүйлөп жатасың? Керек болсо балаңды чыгарып коем, алып кет, каалаган жагыңа алып бар деди да. Эгер мен балаңа азыр отказной жазып туруп, мен балаңды карабайм деп сала турган болсом, кимди алып келип каратып аласың сен? Деген эмелер менен коркутуп баштады мени. Анан кийин ошол учурда баягы балаң алдында турса, же катып айта албайсың, же мындай жакшына сүйлөшө албайсың. Айлам кетип калды да. Анан жалдырадым, байке карап берип коюңуз, сиздин көңүлүңүздү калтырбайбыз. Биз да сизге колдон келген жардамды кылабыз деген сөздөрдү айтып көрдүм. Кыскасы баягы жерден катачылыктарын айтсам мойнуна албайт да. Эмнеге тиги жактан алып келесиңер? Эмнеге Азыр баланын акыбалы кандай? Эмне болуп калды анда? Анан ошол бойдон биз бул жакта 20 күнгө жакын жаттык. Баланын акыбалы артты көстө кете баштады. Анан кийин мен ошол акыбалда снимактарды көтөрүп алып, көп нейрохирургтарга бардым, частныйларга дагы бардым, республиканский больницага дагы бардым. Аларга барып көргөзгөнүмдө көбүнчөсүнүн айтымына караганда ошол ордунан эле жасап коюш керек болчу дейт да. Барып эле ошол жерден эч кандай томографиянын кереги жок эле, сөөк сынып калган экен. Ошол сөөктү өйдө көздөй көтөрүп, кан тамырды тигип кайра башын жаап койгондо бала ошол жерден туруп эле кетип калмак, бияка алып келбеш керек болчу. Экинчиден жол жүрүп келген үчүн мээси чайкалып, баланын башына кан куюлуп,
мээге кан аралашып кеткен. Андан кийинки катачылыгы бул болду. Баланын башында азыр сөөк жок, анан баланын башы оюлуп калды, ылдый көздөчү. Бир уч жер оюлуп калды да сөөк алып салган. Анан кийин ошол жердеги мээни канды тазалайбыз деп, мээнин да какой-то частын сордуруп салган да. Ал айдан ачык эле көрүнүп турат, баланын башы ушунчалык чуңкурайып турат да, ушу чөйчөктөй. Андан кийинки каталыгы сөөктү албаш керек болчу дегендерди айтышты врачтар. Сөөктү албай эле, ошону ачып туруп эле кайра жаап койгондо бала жаш болчу, сөөк бири-бирин тартып, сөөк ордуна келип калмак. Эми бала өмүр бою ушул акыбалда жүрө турган болуп калды. Андан кийин акыбал ошо баланын акыбалы оорлогон себептен анан мен изденип баштадым. Частныйга заграницага алып кетейин деп да издендим, бирок каражат жетишпегендиктен ушул Кыргызстандын ичине бир нерсе кылыш керек болду. Изденип отуруп эч кимис алган жок. Баардык частный клиникалардын баардыгы эгер бизде операция кыла турган болсок, биз алмакпыз, биз албайбыз деп коюшту. Баардыгы отказ беришти. Эгер балаң ошол жактан жакшы болуп бутуна туруп кетсе, биз бул жактан калган ишти жардамдашабыз дешти баардыгы. Анан кийин ошентип отуруп анан бул жакта жаткандардан кээ бирөөлөрдөн угуп калдым. Жана Бакыт Абдышевич ошол киши жакшы издеп көр дешти да. Анан издештирип жүрүп ошол кишини мен тааныштарым менен тааныш экен. Ошол кишини таап анан алып барып баланы карап коюңузчу, ушундай болуп атат десем, ал киши бизде азырынча палата жок, бизде реанимация деген жок, биз жаңы эле ушундай болуп атабыз деп ал киши ала албайм деди да. Анан кийин кайсы күн ачылат болуп калсак, бир 10 чакты күндө ачылат деп калды. Анан ошол күнгө чейин Кудайга тапшырып, ушу больницада врачтардын колуна тапшырып, кудайлап жаттым. Врачтарга андан кийин катуу сүйлөгөн жокмун, балага бир нерсе кылып коебу деп кооптонуп жаттым. Анан кийин балам акыбалы бир аз турукташа баштады кичинеден. Бирок өлүк акыбалда эле. Анан кийин тиги больница ачылганда биринчи пациент болуп ошол жака биз бардык да. Биринчи пациент. Таң атпай келдик дагы, баланы өзүмдүн машинеме алып келип салдым. Коркканга анан Жеке машинеме алып келип салдым. Баланы өлүк акыбалда эле алып чыктык. Дем алган эле, өлгөн эле баланы алып чыктым, мындайча айтканда. Анан эмне болду? Анан алып барып ошо больницага алып барып жаткыздым. Ошол жерде каралды бала. Ал жактан 20-15 күндөй каралды бала. Жок, 17 күн каралды ал жерде. Каралганда анан балага кадимкидей убагында дарыларды берип, күнү-түнү врачтардын кароосу менен бала Кудайга шүгүр азыр акырындан туруп басып калды. Тамакты өз алдынча жей баштады. Бирок оң жагында алсыз, оң жагында күч жок. Эми Максаттын айтканы мага, Максат Туратбековичтин айтканы мага киргенде эле айтты: "Сенин балаң болду, оң жак каптады, иштебейт, шал болот. Анан кийин сүйлөбөйт" деди бала. Болду. Неге десем, сол жак мээси жабыркаган, ошол сол жак мээ бардык ошол жерге жооп берет деди да. Дегенде мен отуруп калдым, эмне кылыш керек, ушундай болобу деп. Анан ошондон изденүү башталды да. Анан кийин буларга ошол кезде анан ишенбөөчүлүк көргөздүк. Анан кийин жанакындай шалакылыктарды көрдүк. Анан кийин мага окшогон, мына бул жактагыларга окшогон историялардын көбүн уккандан кийин анан биз дагы эми балам жакшы болуп кетти, болду деп үйдө отура алган жокпуз. Бизден кийинкилер келсе дагы ушундай жабыркап калбасын деген максатта келдик. Анан менин эле эмес, ушу көпчүлүк элдин талабы ушул. Булар бул жерден четтетилиш керек жумуштан биринчи кезекте. Аны комиссия чечет, конечно. Бирок четтетилип эле калып кетпестен булардын ишмердүүлүгүн токтотуш керек менимчечи. Мындан кийин башка жерге барса деле ушул көрүнүштө болуп калабы деп ойлойм. Эгер мага кылган мамилеси, жанагы нерселердин баардыгы менде аудио запись бар. Кандай деп айтканы, неге ушинтип койдуңуз байке, ушинтип карап койбойт белеңиз десем, мен сенин балаңды таш менен мен урдумбу деп врач айтат. Эми бул врачтын айткан сөзү эмес го деп турам да. Ошого чара көрүлүшү керек менин оюмча. Бизде да бар ошондой аудио запистер. Бизде да бар аудио запистер. Жөнөт десеңиз жөнөтөлү. Уруксат берсеңиз ушу анки биякта бар, ушу операцияда баламды жетелеп киргизип, эми мынтип шал кылып коюп жаткызып коюшуп, эми акырындап чекесинен катышып атат. Орто жолго калтырып коюп. Аты жөнүңүздөн баштайлы? Абылкасым кызы Айганыш. Балам Тыныбеков Нурел. Канча жашта? 9 жашта. Балам 4 айында, 2 айында гидросфилия экенин тактаган, тастыкташкан. Анан 4 айында шунт коюлган бизге. Ушул убакка чейин бир жолу баш мээге суу топтолгон оору, Суу топтолгондуктан ошо сууну бөлүп чыгаруу максатында шунт коюлган. Анан 4 жашында шунтту узартканбыз. Ага чейин эч кандай проблема болгон эмес. Как обычно, каждый 6 ай сайын биз келип бул жактан лечение алып турчубуз. Анан мен Москвага кетип келсем бул жакта врач алмашып калыптыр. Мен келип бир сыйра медосмотр кылып кайра Москвага кеттим.
баланы жакшы деп просто томографияларын Балаңыз бул жакта жатабы? 6 ай сайын келип көрүнүп турабыз. Анан медосмотрдон өткөзүп эле кеттим, бала жакшы болгондуктан. Бир сыйра көрсөттүм, кайра Москвага кеттим. Анан 6 март күнү балам кусуп баштады. Кайненем алып келип бул жака алып жатты баланы. 7 күнү келгенде эле Максат аттуу врач бар экен бул жерде, заведующий. Анан кайненемди кете бер үйгө, бала нормальный деп айтканда, кайненем мен кетпейм, бала кусуп атат температура менен, кандай кое берип атасыңар, мен жатам деп айтат. Андан кийин томография кылууну мен сурандым. Сурансам, четверг күнү түштү булар. Томография 3-күнгө болду да. Арадан 6 күн болсо деле мындай томография бул жакта бат көрүнүш керек да негизичи. Кусканда, температура болгондо. Бирок андай болбой эле очередь экен. А мен звонок кылып айттым. Мен анда частный немеге, КТге түшүрөйүн, компьютерный томографияга. Өзүм частныйга запись болоюн Москвадан туруп. Мен адрести айтам, сиз барып түшүп келиңиз деп айттым. Айтсам, врачка айтса, жини келди да, Москвадан туруп алып, ойду келдин сүйлөбөй өзү келип карап алсын депчи. Анан мен телефондон айттым, врач андай айтканга акысы жок. Мен наоборот врачка жеңилдик кылып берип атам. Түшүрүңүздөр, потому что бала жөндөн-жөн температура бербейт. Бизге башында Бакыт Абдышевич деген врач болгон. Ал врач айткан, кусканда температура болгондо, значит, шунт иштебей жатканын белгиси. Бизге срочно келесиңер деп айтканда. Анан мен Москвадан туруп уже чувствую балам ооруп атканын, сразу билет алып жөнөдүм. Алар бул жактан өздөрү бир кортекске жөнөтүп. Балаңыз бул жакта жатат, сиз Москвада жатасыз. Мен Москвада жатам, энеси көрсөтүп атат. Анан кортекске өздөрү жөнөтүптүр. Мен тияктан запись болгучактык эле түнкү саат 1ге жазылган. 1де барып түшөйүн десе, звонок кылып 11ге жылап түшөт. Түшүп, анан просто бумажка беришет, компьютер неменин, томографиянын. Булар келсе, жакшы бала деп айтат да. Хорошо. Флеш картасын беришпейт. А мен эртеси күнү эле учтум, аэропорттон түз эле такси жалдап, флеш картаны алып, алганга барсам, ал жерде фамилиясы башка болчу. Фамилиясы өзүндүкү, туулган жылы башка баланыкын берди да, флеш картада. Неге? Анан мен сурадым, бул эмне, кимдин баласы депчи. Ошентсем, сиздин балаңыз дейт. Бул жерде даже бир эле цифрадан ката кеткен эмес. Бул жерде толук эле туулган жылы вообще башка. Бул эмне деген жоопкерсиздик деп айттым да. Ошентсем, биз түнкү саат 12де, конечно, биз чарчайбыз, адашабыз, биз оңдоп коебуз, эч нерсе болбойт, ошол жерден оңдоп беришти да мага. Алар менен тартышкым келген жок. Хорошо деп мен сразу эле кайра бул жакка келдим такси менен. Келсем, балам мен ойлогондон оор акыбалда экен. Анан кайненемди үйгө жөнөтүп эле, бир сразу эле врачка флеш картаны алып кирип бердим. Алып кирип берсем, вроде жакшы, баланын башы таза деп, ошондой деди. Хорошо, мен успокоить этип, палатага кирсем, балам кусуп жиберди. Карасам, тамак жебей аткан экен. Анан акыбалы оор экен, башын кыймылдата албай, башым деп ыйлайт. Ушундай болчу да. Анан кайра мен врачка бардым. Бул балага эмне болду? 2 күн болду жатканына. Сиздер эмне болуп чечтиңиздер? Эмне деп диагноз коюп атасыздар? Бул жөндөн-жөн температура бербейт. Эмне берип атасыздар дарыларын деп сурасам, биз ошо капать этип атабыз. Бул просто өзү грипп болгондуктан температура деп айтты. Хорошо дедим. Бир малда Азыр ушул жерден хирургдун бирден бир башкы милдети бул диагнозду аныктоо да. МРТ, КТ тарттырып кандай бир КТде все нормально деп айтышты. Хорошо дедим. Анан мен диагноз эмне коюлуп атат? Койгон жок. Просто жатып тургула, укол бир сыйра укол кылабыз, анан үйүңө кетесиңер деди да. Диагноз жок эле ушинтип. Жок эле ушинтип айтты. Анан мен айттым, силер эмнени карап жатасыңар? Балама диагноз кана, бул эмне үчүн температура эмнеден чыгып атат деп сурай бердим да. Анан кирсем, балам уже башы бүгүлбөй калыптыр. Тура албайт ордунан. Анан мен айттым, врачты басыңыз, жүрүңүз, караңыз. Мен Москвадан келбегенде силер карабай эле отурмак экенсиңер. Кайненем айтса, силер карабай атыпсыңар эле. Жүргүлө деп көрсөттүм, көрсөтсөм, бутун колун кыймылдатып, менингит деп диагноз койду. Анан мен не может быть менингит, потому что бул башынан уже кусуп атканы, белгилери бар, симптомдор, бул гидроцефалия, шунттун симптомдору болуп атат деп айттым да. Себеби бизди Бакыт Абдышевич постоянно үйрөтчү да, келген сайын. Кусканда вообще күтпөгүлө ушундай белгилер болот депчи. Анан
алар жок 100% менингит деп коюшту түнкү саат 12-де. Силер срочно инфекционныйга кетишиңер керек деп айтты. Башында суунун топтолуусу, Жок, ал бүт таза дейт. мээге канчалык басым болуп аткандыгын аныкташтыбы? Жок. Просто томографиядан бүт баары жакшы деп ошентишти да. Хорошо дедим. Жүлүндөн суу алабыз, азыр срочно алып кирип дейт түнкү саат 12-де. А мен айттым, жок, мен сразу разрешение бере албайм, потому что жүлүндөн суу алганга ата-эненин колу керек болчу. Мен колумду кое албайм дедим. Потому что жүлүндөн алган суу ал баланын баспай калуусуна алып келетин билем да, алып келишин. Анан жолдошума айтсам, жок, алар адашып атат го, эртең менен чейин дагы күтөлү деди. Ошенткенде врач айтты, мен силерди күтө албайм. Берсеңер мен азыр жүлүндөн суу алам, либо котором азыр больницага. Такси жалдагылар дагы инфекционныйга кеткиле деп айтты да. А мен Кайсы врач? бир очкарик, атын билбейм. Кайсы күнү? 7 март күнү. 7 март күнү. Анан мен айттым, силер кандай? Мен аэропорттон келдим, даже мен акчамды алмаштырып жетишпедим. Мен өзүңөр немеге алып баргыла, скорый менен. Мен ал жактан көрөм дедим. Алар скорый менен алып барып таштады. Эртеси 8 күнү болду. 5 күнү 8 март болду. Иштешкен жок. Анан суббота болду, воскресенье болду. Ошентип балам 2 күн акыбалы оорулошуп кетти. Анан понедельниктен инфекционныйден заведующий келип жүлүндөн суу алды сразу эле. Ал жактан таза деп аныкталып чыкты. Менингит жок, 100% жакшы болду. Анан Кагазы барбы чыккан? Ооба, бул жакта бар. Анан заведующий айтты, звонок кылып, силердин пациентиңерди мен принимать эттим. Силер айткан диагнозго мен анализ алдым, менингит таза чыкты. Эми силер обратно алып кеткиле пациентиңерди деп айтты да. Ошентсе биз ремонт болуп жабылып атабыз, биз аны кабыл ала албайбыз деп айтты. Ким айтып атат? Максат. Бул жакта Максат. Фамилиясы ким? Туратбекович. Анан силер андан көрө нейрохирургия, невропатологко которгула деп айтты. Невропатологко чалды эле, алар кандай акылдуу, мага оорукчан баласын түртүп, неответственный болуп атышат булар. Сөздөр алсын, ответственности. Жоопкерчиликтен качып атышат дарыгерлер. Анан кийин ошол жакта биз 16 күн жаттык. Просто так успокоительный берип атты. Балам чыдабай. Диагноз коюлду, койбоду? Койгон жок. Ошондо сиздерге азыр балаңыздарга бул жактан диагнозу бул менингит деп койгон, алыны жүрөндөн алып атат, ал менингит таза чыгып атат. Эми кийинки этапта кандай болду? Просто так жатты. Каякта жатып атат? Инфекционныйда. А мен чалдым, каждый день бул максатка чалып аттым. Айттым, неме депчи, балам таза чыкты дедим. Силер койгон диагноз туура эмес, биринчиден дедим. Ошентсем сен өзүң отказ кылып кеткенсиң, биз айтканда сен ошо баланы бизге разрешение берип колуңду койгондо биз жүгүндөн суу алып туруп, анан если ошондо биз тастыктаганда башкача болмок деп. Түшүндүм. Эми окуянын хронологиясын кыскача айттыңыз да. Азыркы күндө бала кандай, эмне болуп атат? 17 күн жатты ал жакта. Аябай тяжелый болду, дыханиясы, уже температура, давление түшкөн жок. Оорулошту акыбал. Оорулошту. Анан мен буларга каждый день чалдым, барышкан жок. Бир күн барышты, барганда мынтип айтты. Балам температура болчу, и давление болчу. Ал убакта мен айттым, баланы көрдүңөр десем, 100% жакшы, бизде вообще сөз жок биз боюнча. Силер каалаган жагыңарга алып барып. Ким айтып атат аны? Максат. Максат заведующий бул жактын. Силер буну алып барасыңар дагы дейт. Температурасын эмнеге чыгып атканын тастыктайсыңар өзүңөр изилдеп дейт да. Менде голос да бар. А мен айттым, температураны силер эмеспи? Мен каяка алып барып тастыктайм? Силер больницасыңар да. Анан? И башында ошондой кыласыңар дейт. Өзүңөр барып давлениясын түшүрүп, башы эмнеден ооруп атканын өзүңөр изилдеп таап Карабалтаңарга барып дейт да. Биз Карабалтада турабыз. Ошол сөздөрдү далилдөө үчүн эмне маалымат бар? Запись бар. Полный запись бар. Ошол аудио бар. Андан кийин сөзүңүздү өзүңүз да, урматтуу мекендештер, бул боюнча биз Саламаттык сактоо министрлигине кайрылабыз. Азыр окуянын дагы ушул эле көрүнүштөгү дагы бир этаптарда өзүнүн окуясын, хронологиясын белгилеп кетет. Анан бул жерде бирден бир эң негизги мындай бир дыкаттык менен атайын жанагындай бир комиссия түзүп, эгерде ушундай айтылып аткан сөздөр чын тастыктала турган болсо, мындай дарыгерлер бир гана жанагындай дисциплинардык чара көрүлбөстөн буларга юридикалык баа берилиши керек. Эмне үчүн дегенде азыр карабайсыздарбы? Мисалы давленияны өзүң өлчөп кел, анан анализ жок, канча күн жатып калып атат бала, диагноз жок,
канча күн жатып калып атат. Биз ал жакта только успокоительныйды чыдабай бала мындай айтат да, врач келип эмнеге мынчалык жаны чыгып атат, Аллахым мен жанымды алчы деп калды да балам. Анан ушундай сөздү айтканга чейин барды бул бала жаны канчалык ооруп атат десем толго тарткандай эле болот деп айтты да ошол жактын заведующий. Анан айттым, биз 3 күн толго тартканда энелер нары барып бери келебиз. Значит, бул 16 күндөн бери бул баланын жаны калбады да деп айттым да. Ошентсем эми менин колуман эмне келсин, өзүң кааласаң дейт, врач чакыртып ал бул жака дейт. А мен частныйдан врач чакырсам ал жака киргизбейт экен. Госко частныйдан киргизбейт экен. Хорошо. Анан мен ал врач ошенткенден силерден үмүтүм жок дедим дагы. Бакыт Абдышевичти издеп баштадым. Ал ким ал? Мурунку өзүнүн врачы. Ошо шунтту башынан коюп, Бул оору качан билинди сиздерге? 2 айында. 2 айында билинди. 9 жашка чыкты. 9 Бул окуялар качан башталып атат? Майда, ушул жылдын март айында. Буга чейин оорубады бул бала? Буга чейин ооруган жок. Только Эмне негиз болду ага мындай? грипп. Эмне болуп ооруп калды? Грипп болду. Грипп болбош керек бул балдарга. Грипп болсо суу кирип 9 жылдан бери грипп болбодубу? Грипп болду, бирок бул грипп болуп суу булганып, жана шунтту чиритип жүргөн да, анан шунт үзүлгөн. А бизде буга чейин мен алдын алып карап аракет кылчубуз. Түшүндүк. Да ушундай болуп калды. Түшүндүк. Андан кийин мен Бакыт Абдышевичти чакырттым. Таласта Похарамда турган жеринен келди. Келип рентген кыл жаңы деди. Ал ким болгон деп атасыз? Мурунку врачы, өзүнүн врачы болгон. Ал Таласта эмне кылып жүрөт анда? Ал бул жактан жумуштан чыгып кеткен. Иштебей калган. Иштебей калган. Анан мен издеп табып, Похаранда жүргөн жеринен чакыртып алдым. Ал келди. Келип жаңы рентген кыл деп айтты. Жаңы рентген кылганда ал жакта үзүлгөнү тастыкталды. Шунттун үзүлгөнү тастыкталып атат. Айтты, шунт үзүлгөн деди. Мен кылайын десем, мен жумушум жок. Сен эмне кыласың? Бул жагын принимать этпей атат деди. Ошол жакта как раз инфекционныйдын заведующий Бакыт Абдышевич болгон. Кечиресиз, ошол Бакыт Абдышевич ошол рентгенди көргөнгө чейин бул жак мекеме көрбөдүбү аны? Бул көрдү. Бул таза деп турду. И бул жак рентген эмес, мен компьютерный Ошол эле томография да кылдым. Ошол эле рентгенди, компьютерный томографияны көрүп бул жак таза деп айтып атат. Ал иштебеген дарыгер үзүлгөн деп атат. Анан кийин сен эмне кыласың деди. Оору ушундан айынан болуп аткан турбайбы? Ооба, ушуна үзүлгөнүн айынан болуп атат. Бала чыдабаган ушундан болуп атат. А мен айттым, бул жактан мен 16 күн бою врач издедим, таппадым. Мен больницаны бул жактан чыгарсаңар, Москвага алып кетем дедим. Алар выписка кылды, мен сразу эле ошол жерден эле түз барып паспорт алдым срочный и эртеси күнү учуп кеттим Москвага. Москвага барып, мен среда күнкү запись болгом, частный клиникага. Ал жака жетпей, баламдын уже могул кара кушу жоголуп кеткен да, мындай бир жарым эле, башынын жарымы алынгандай эле жок болуп калды. Балам кышыйып калды, баспай калды, давлениясы түшпөй калды, анан дыханиясы уже токтоп мындай өпкөсүндө бирдемке бардай болуп баштады да. Анан 3-чү күнгө чейин мен чыдабай калды бала деп, просто так медосмотрга башка клиникага алып бардым, запись болуп. Алып барсам, киргенде эле врач айтты, баланын акыбалы аябай оор, биз срочно скорый чакырабыз, азыр балаңарга бир нерсе болуп калышы мүмкүн деп айтты. А скорый келип, силерди алып кетебиз дегенде мен Москвада тургандыктан, изилдеп жүргөндүктөн Морозовский больницасын жакшы экенин билем. Анан мен ошол медсестралардан сурандым, Морозовскийге алып бара аласыңарбы депчи. Ошентсе макул болуп алып барышты. Анан эмне болду? Алып барганда ал жактан врачтар киргенде эле айтты, акчаң даяр болсо биз операция кылышыбыз керек, шунт үзүлгөн деп айтты. А мен айттым, жанагы иштебеген дарыгердин айтканы ал жакта тастыкталып атат, Орусияда. Ооба. Анан акчаң даяр болсо биз азыр сразу баланы алып киребиз деди. Мен даярмын дедим. Даярмын дегенде сразу эле баланы алып киришти. Мен саат 8-де барганмын ал жерге. Түшүндүм. Окуянын токотер жерлерин белгисеңиз. Баланын анализин алды дагы, түнкү саат 12-де операцияга алып кирди. Эртең менен балам кадимкидей эле басып, оорусу жакшынакай болуп, 3 күндөн кийин выписка кылып чыгарды. Андан кийин мен дальше медосмотрду каалаган жагыма көрсөтүп, балам азыркы учурда ошо туура эмес дарылаган дейт. Кара кушун кирип кеткени туура эмес дарылагандыктан, анан туура эмес дары бергендиктен көзү 50% көрбөй калды азыр. Бул жактагы кесепетинен көзү 50% көрбөй жатат. Килтейген бир институтта, бул жак чоң бир мекемеде, анан элементардуу ушул өздөрүнүн мындай бир көрсөңүз болот, шунт көрүнө эле турат. Негизги ишин билбей коюшту кандай? Мен дагы бир нерсени айтпай кеттирмин да, тиги инфекционныйда жатканда бир күн балам
мындай эс огонсуп эле жатып калды. Болбосо вечно ушундай болуп турчу да. Анан мен баланын башын карасам, шунттун салып тигилген жеринде шунт мындай бизде билинип турат да, ошол жерде үзүк, анан суу пайда болгон. Колуң менен бассаң кадимкидей суу чыгып турчу. Анан үзүлгөнү уже билинип турат. А мен буларды чакырдым. Могул бала видеону жөнөттүм. Могул баланыкы үзүлүп турат, окубаган. Мен билип турам муну уже үзүлгөн. Түшүндүм. Токко терин айтыңыз анан. Айтсам, булар жок, биздики таза чыгып атпайбы, биз главный компьютерден карап атабыз, таза деп коюшкан да. Москвага барганда ачык айкын көргөзүштү, прям монча эле үзүк экени көрүнүп турат да. Ошону көрө албаган врач билбейм бул жакта эмне кылып отурат. Андан кийин жолдошум айтты, келип мен сотко берем дедим. Жолдошум айтты, биз келип ушуларга зависимыйбыз. Айка, не надо, бербей эле кой. Биз по-любому ушуларга көз карандыбыз. Башка Москвага каждый раз алып бара албайбыз деп айтты да. А мен айттым, мен даже буларга башын аштырмак турсун, укол сайдыргандан корком дедим. Булар уже билимсиздигин тастыкташты. Көрүнүп турган. Түшүндүм. Анын алкагында мына ушул 15-16 күн инфекционный жатыпсыздар, дагы бир канча күн бул мекемеде жатыпсыздар. Жыйынтыгында эч бир диагноз жок. Менингит деп чыгарган, бирок менингит болбой чыкты. Анан Орусиядан барып дарылап, бирок алар аракет кылып ошол акыбалын жакшыртып калыптыр. Бул жактын кесепетинен балаңыздын бир жак көзү көрбөй калды. Ошол эки көзү 50%тен көрбөй калды. Анан кара кушу жоголуп кетти дейсизби? Кара кушу жоголду, бирок потихоньку алар лечение кылып берди. Азыркы учурда Эми бала азыр кандай акыбал, жакшы? Бир аз психологический дагы болуп атат. Бир аз мындай сүйлөгөндөрү башкача болуп калды. Аны мен көрсөтүп атам. Азыр көзүн деле Ташкентке көрсөтүп, азыркы учурда балам ошол жакта. Эми адамды бала менен сынабасын деп коет да элибиздечи. Анан азыр эми сиздердин акыбалды дагы мындай абдан жүрөк оорутарлык жагдай болуптур. Ошол Орусиядагы дарыгерлердин заключениялары бар да? Бар, полный бар. Диагноздардын баарысы. Эгерде азыр биз ушул боюнча Минздравтан комиссия түздүрүп туруп, менде ар бир кагаз атайын рабочий комиссия түзүп, мекеменин бул жактагы кызматкерлердин ошол мезгилдеги иш алып баруусу канчалык мыйзамдуу, негиздүү, өз функционалдык милдеттерин так аткарганбы, аткарбаганбы? Эгер аткарбаган болсо аларга жоопкерчилик маселесин кароо боюнча маселе көтөрүлсө, тийиштүү кагаздардын баардыгы далилдери бар. Далилдери бар, видео полный бар. Аудио жанагындай көрсөтмөлөрү бар. Түшүнүктүү. Азыр эми кийинки дагы сиз сыяктуу ушундай эле көрүнүш, ушундай эле абал менен жапа чеккен бул жакта бир топ дагы ата эне келиптир. Мен Москвадан келгенде Элтарга кайрылганмын. Элтарда интервью бергенмин, 40 мүнөт, 43 мүнөт бергенмин. Анан алар мага бүткөндөн кийин, интервью бүткөндөн кийин 3 мүнөт чыгаарын айтышты да. Анан мен хорошо чыгарып көргүлө, көрөйүн дедим. Алар айтты, тыянак чыгарып беребиз эже деп. Булардан келип интервью алышканда бул врач мындай деп берген да. Бала жүгүргөн боюнча кеткен бул жерден. Мен каталка менен скорый менен алып кеткен бул жерден. Ал жактан да каталка менен алып кеткенмин. Бул жакта максат айтып атат, бала жүгүргөн боюнча кеткен, может Москвага үзүлдү дейт да. Биз бул жактан тастыктап, анан Москвага учканбыз. Аны азыр тастыктап айтыш керек да бугачы, а то бул вообще мойнуна албайт. Азыр максат деген өзүндө бул жактабы? Билбедим. Заведующий бар? Ооба, заведующий. Мындай эле сөйлөңүз. Мындай Улукбек. Мен бир аз сырт болуп атам, кечирип коесуздар. Өзүмдө болуп атат. Бул жерде акыркы кезде летальный исход көп экен. Мен кызым да ошол жерден узады. Ошол обращениеден кийин эле бир аз кичине реакция болсо, могу көп ситуация болмок эмес да. Азыр бул жакта да потенциальный немелер турат да. Азыр булардыкы деле алып келсе, ошол эле случай да. Бул жерге келген адам баланы же өлтүрүп атат экен, же инвалид кылып чыгарып атат экен да. То есть печальный исход көбүрөөк болуп атат да. Ошону бирөө жарым реакция береби же бербейби? Мен деле бул жерде өзү врачтар мындай болуп калыптыр. Молдо сыяктуу эле болуп калыптыр да. Мындай келсең операция кылат экен, сразу эле кесет экен. Кескенин кеспегенин деле кесет экен дагы жаткызып туруп эле анан жана капельницаны сайыр эткен дежурный. Мындай дейт. Кудайдан болот деп эле күтүп отура берет экенсиң да. Мен жалдырадым да. Максат кел, мына кызымдын башын кесчи дедим да. Хорошо, өлсөм мен разымын дедим, акырача. Өлүмдү күтүп жатабыз. Жөн жатса сиздин кызыңызды дагы караган баягы максат деген дарыгер жөнүндө болуп атасыз. Ооба. Анан азыр биз могу WhatsApp группада аябай көп адам. Баласын жоготкондор көп. Боздоп эле отуруп калгандар. Жана регион боюнча полный Кыргызстан ушул жерге келет экен да. Көбү бияка келе албады деле, негизи келебиз да деп атышат.
Анан бир жарым реакция берсе жакшы эле ушул жергечи. Анан бул жерде жанагы камера коюш керек экен обязательно. Себеби реанимацияга жаткызып койгондон кийин же ата-энени киргизбейт түндө. Карап жатасың эшиктин оозунда. Же өздөрү карабайт экен да. Кирсең телефон чукулап отурушат, же уктап калышат. Анан кирсең сен менен урушат, эмне кылып жүрөсүң, эмне кирип атасың депчи мындай. Срочно бирдемке кылбаса ушул жердечи. Анан негизи эле өзү биз акырында кичине неме кылып баштадык, изчат этип биз өзүмүн команда топтодум. Медицинага сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө үстүнөн өзгөртүш керек экен системанычы. Себеби бул жерде азыр кетирсең деле некомпетентный адамдар. Булар деле колунан келгенин кылып атат, бирок колунан келген максимуму булардыкы туура эмес экен. Себеби изденип до конца ушул больнойго переживать этип лечить этейин дебейт экен да, баягы бойнада кой сойгондой эле союп менен жаткызып холодный болуп калыштыр өздөрү делечи. Анан ошого система өзгөртүп үстүнө бирдеке десең эле айлык аз бизде деген баягындай сөз чыгарат экен да. Бияка келип биз мамлекетте эч ким иштебей коет депчи. Хорошо айлыгын көбөйтүп берсин. Бирок ответственности да көбөйтүш керек болуп атат да. Сиз мындай экен. Бирин биз көп медицинанын ичинде көп чукулап жүрөм. Биз азыр программа түзүп атабыз. Президентке жөнөтөлү деп, кайта пилотный деп Казакстанга жөнөтүп, Россиядан медиктерден консультацияларды алып өзгөртүү жөнүндө программасын түзүп атабыз. Бирок булар мындай экен. Бири подставлять этип баягындай кетирген учурлар да болот экен. Неме взятка менен кармат. Бирок именно смертельный исходторго жоопкерчилик бирөө дагы тарта элек экен да. А чекеден бир эле врачтын колунан бир айда бир канча адам өлүп калып атат да. Именно балдарыбыздын келечеги деп күрөшөбүз деп атабыз да, бирок мен чын айтайын да. Мына министр болсо эчтеке кыла албайт экен. Министрди деле бул ичинде жүргөн адам болгон үчүн, өзү медицинанын адам болгон үчүн бүттүк туура түшүнүк менен мамиле кылат экен дагы. Өзгөртүү кирбейт экен. Просто местами поменять эчтеке өзгөрбөйт да. Бул жерде врачты кетирип туруп, башка врачты алып келип койгондо эле ошол эле боло берет да. Өтө чоң контроль керек экен бул жергечи. Рахмат. Азыр анда бул жакта мен балам ооругандан кийин мен дагы көп үстүнөн неме иштей баштадым да. Мен да ата-энелерди чогултканмын март айында бир. Анан бир мамашага чалдым, келиңиз, мен элтарга берерде чыгып коюңуз мен менен. Себеби сизди мен уктум дедим. Сизди мен уктум, балаңыз каза болгонун. Сиз ошо мен алдымда каза болду, сиз чыкканыңызда менин балам оорубайт эле. Сиз чыкпадыңыз, менин балам ооруп калды. Мен да чыкпасам, менден кийинки балдар дагы ооруп калат. Давайте биргеликте ушуну жеңели деп айтсам, ал айтты, мен балам сөгү тыныч жатсын. Ошо максат деди. Балам каза болгондо хотя бы баланын сөгүн колума берип койгон жок деди. Каталкага жаткызып залга коюп койгон жерден өзүм баламдын сөгүн моргко сүйрөп барган учурум болду. Мен ушунчалык көңүлүм калган, алардын даже атын уккум келбейт деп айтты да. А мен айттым, анда биздин деле балдар өлө берет экен да, анда сиз ушинтип жашырып атсаңыз дедим. А мен негизи министерствого кайрылгым келет да. Министерство булардын үстүнөн карабаса, булар конечно ким булардын үстүнөн контролдо болсо, булар вообще иштебейт. Булар биз ыйлап турганда, балам мындай чабак атып турганда, булар айтты, это нормально дейт. Бул кандай нормально, бала чабак атып турган мезгилде нормально дейт экен. Значит, буларга өлүп калыш гана керекпи? Мен буларга түшүнбөйм. Буларга как положено, буларды иштен алып, же түрмөгө отургузгандын пайдасы жок. Мен элтерде да айтканмын, түрмөгө отургузгум келбейт, соттоткум келбейт деп. Баласына, ата-энесине зыянымды тийгизбей, лучше ушу өзүн гана жазаласа деп ойлойм да. Себеби өзүн жазалаганда булардын колун иштен алыш керек, дипломдорун да жараксыз кылыш керек да. Булар кайра башка жака барат да, биздей эле балдарды өлтүрөт кайра элечи. Түшүнүктүү. Сураганым ошол. Түшүнүктүү. Негизи Эми врачтар бул врачтар негизи алып кирип эле соёбу же мындай өз алдынча консулин өткөрүп, кеңешип, бул кагазда бул мындай экен, муну көрөлү, ата-энесин чакырып. А бизди болсо алып келгенде эреңген кагаздарды алып келсек, Байыш деген айтты, бул атам заманындагы кагаздарды ыргыткыла деди. А мурунку врачыбыз болсо алып кирип, көрүп снимактарды алып кирип көрүп, бул мындай болот экен, консулин өткөрүп, өз алдынча консулин өткөрүп, анан жазайт экен. А булар алып кирип эле соёт. Жетелеп кирип эле союп атышат. Чекесинен апарып эле реанимацияга тыгып атыр. Эми дагы эмне маселе бар? Шунттун маселеси бизди саттырып алды тетерден. Анан жана госпиталга барсак,
аябай орататтык, госпиталга барсак, бир врачка жолуккула деди, номерин алып чалсак, ал мындай кататырды окуп экен кичинекей эле. Ал алып эле бир тумбучкасынан берип койду, бирөөнүкүн эле, буусун эле. Аны алып келсек, байыш айтты, муну спиртке салып коюш керек деди. Ушу болобу? Шунтту кантип сатып атат? Муну $130 сатып алдык мынакей. Не деп, каяктан сатып атат? бекер салчубуз. Бизге да бекер салган. Бизге салганда бул бекер болот да, мамлекеттен бизге бекер берилген. Биз просто справка алып келгенбиз, и бекер салынган. А буларга сатат экен да, азыр бул Бул сатылып $500 чейин деп айтты. Анан барсак, мунун бирөө жетпейт, да алып келесиңер деди. Барсак ошол кататырды берди. Ал буусун эле алып берип койду терден. Муну кимден кантип сатып алдыңыз? Бир үйдөн эле сатып алдык. Кантип сатып алдыңыз? Каяктан таптыңыз? Номерин берди, врачтар жөнөттү. Дарегин берди. Токтогулова бирдеке экен, ошол жерде эле эмеде эле госпиталдын эле биянында экен. Ал таппай, бул негизи бир адамга жете турган экен. Даже могу жерден бир-экөө ашып калат экен. Жете турган бар экен. А бизди кататырды дагы өзүнчө алып келди. Түшүнүктүү. Анан түнкү 4-тө биз полный аптеканы кыдырып чыктык. Бирдеке деген дары экен азыр. Ал бир үйдө гана сатылат экен. Тиги эме Рыскулова 54 деген жерге барсак, бир үй экен ал. Бир үйдө эле сатат экен, аны сатпай эме билбейм деп койду ал чыгып. А барсак, келсек, аны биз таап сайып койдук дейт. Эгерде Самат сактоо министри ушул тармакта бир өзгөрүү жасайм, Самат сактоо тармагында бир жаңылануу болот, ушул эски ирип кеткен, чирип кеткен ушундай азыркы акыбалдагыдай көрүнүштөрдү тыям деген бир башында идея же ушундай бир максат болгон болсо, ушундай көрүнүштөр ага мисал болуп ушулар жөнгө салынат да. Буга чейин бир да министр, бир дагы ушул жетекчи бул тармакта ушундай өзгөрүүлөрдү, ушундай жаңыланууларды киргизе алган жок. Анын жыйынтыгы монтип этаптардын жабыр тартуу болуп атат да. Биздин аркабыздан эми бул жерде бандиттер жүргөндөй да. Биз уже айлабыз калбай директорге бардык. Ушундай мурунку врачтан бир кеңеш алалы, сурайлы десек, аны кол тийбестигине ажыратып салыптыр. Вообще мындай гос больницаларга киргизбейт экен аны. Ким болуп атат ал? Бакыт Абдышевич деген. Баарыңыздар эле Бакыт Абдышевич дейсиздер, ал эмне болгон ишал? Ушул боюнча да, ушул шунт боюнча. Ошол коюп берген. 7 жылдан бери бир басып келген. Ал эмне болгон врач? Ал мен, например, төрөлгөн салынгандан баштап ушулга чейин карап келет да. Мындай көрүнүш болгонбу? Көрүнүш болгон эмес. И ата-энелерде да мындай жалп болгон эмес. Бул врачтардын келишине мен билгенимде эле ноябрда бери уже канча адам каза болуп калды. И бизге окшоп уже группада 192 адам бар азыр контактта. Ошо группада бардыгы эле жапа чеккендер да. Биз 6 ай сайын көрүнүп турабыз эми. Түшүнүктүү. Бизди эми жетекчиге микрофон суналайм. Айтылган жүйөлөрдү бир угуп койсоңуз, биз барсак, директорге баратсак, бир медсестраны аркабыздан сайып коюптур. Директор ордунда жок экен. Болот Исмаилович деген зам директор бар. Ошондон чыгып келатсак, ал медсестра шарт эле бизди көрүп туруп эле кайрылды. Анан мен айттым, "Эй, каяка эмне кылып жүрсүң бuyakta" десем, "Бuyакка кагаз чыштаганы келгем" деди. Анан мен айттым, "Эй, кана кагазсың? Чыштабайсыңбы" десем, "Жок" деп туруп эле ошону менен аркасы менен биздин алдыбызга түшүп туруп эле ошол корпуска кирип кетти. Түшүнүктүү. Мына жетекчи кеңес маселелерди, айтылып аткан сөздөрдү жанында туруп угуп атасыз. Кандай комментарий бересиз? Аты жөнүңүздү, кызматыңызды белгилеп кетиңизби? Детская нейрохирургия Тансомиттин жаңы заведующий болуп келдим кечээ. Качан? Кечээ. Бир күн болгон турбайбы? Ооба, бир күн болду. Негизи бул жактын деле ситуациясын деле, бул жердин деле көргөм, сиздерди тааныбайт экенмин. Катышкансыздарбы? Бул жакта биринчи операциясына киргенбиз. Биз отпускадан жаңы эле чыгып, Кайышбек Жанарбекович нейрохирург врач удлинение ушуну тагыш керек. Каршылап киргенбиз. Удлинение как положено, как было. Операциянын өзүнүн протоколго жазылат, документтарында бардыгы жазылат. Ошонун бардыгы болуп, операционно деле шунттун ошол жылга чыккан чыгып аткан суусу компьютер кылып көргөм көзүм мененчи. Аны
4 сантиметр эле калды деген сиздер айтып атасыздарбы? Жок, аны ошол врач айткан. Сиздер ошо операцияда 4 сантиметр калган бекен кылганыңыздарда? Операция кылганда? Ал операциядан кылганда биздики негизи показания подробный дугадан алынат да. Эсине ошо жетишине аз эле калган экен, 2 сантиметр, 3 сантиметр. Ошого эле коннектор сайт болсо коннектор депчи. Кичинекей нерсе. 17 сантиметр бар экен негизи. Коннектор деп атат го. Ошону сайдына терип туруп улантат. Эми ал операция боюнча айта кетсек, операция жакшы өткөн негизи. Бала экинчи суткада уже өзүнүн акалына келген, сүйлөп аткан бала сүйлөп аткан. 2 күн өтүп, ошо экинчи күндө бала гиповолемический шок менен реанимация бөлүмүнө түшөт. Бул гиповолемический шок деген бул кан басымы, температурасы түшүп кеткен. Ал нерсе после операционный периодда ата энеси жагынан деле кичине жоопкерчилик бар, бир жакта деле жоопкерчилик бар. Тамак ашын берип, жедирип деген, суу ичирип, жебейм десе, жок жеш керексиз деп бериш керек. Естественно, Ичпей атсам несин бересиң? анда кылбаш керек да. Биз айтат. Врач менен деле сүйлөшкөнбүз. Айттың беле, жакшы айттың беле, зөкү айткан эми деп неме. Ошо гиповолемический шок менен түшүп реанимацияда анан Рашбек Жанарбекович өзү кечинде экстренно кайра ревизия кылат. Бул послеоперационныйда хирургдун негизги милдети байкоо жүргүзүш керек да операциядан кийин. Реанимация острый периоддон өтөт бала. Реанимация жатат. Острый период всегда бала. Канча керек болсо, Кооптуу тобокелчиликтердин алдын алыш керек беле? Ооба. Канча убакыт болсо реанимацияда жатып, ошол өзүнүн жүрөк согушу, өкпө дем алгандардын баардыгы стабилдүү болгондо, анализдер алып атканда, ошондо анализдери. Эгер ошондой кылган болсо эмнеге анда азыркыдай Ошол айтып атам. шок болуп калып атат? Байке ошол алып келип атам. Ошол экинчи күндө тамак берген эмесмин, неге десе ошо ичпей атат. Послеоперационный наблюдение канча болуш керек? Уже отурган. Уже бала басып жүргөн бала. Послеоперационный наблюдениенин мөөнөтү канча убакыт? Если стабильный болсо после операции, уже через сутки бала Дарыгер баш тартып мындай башка иш менен алек боло береби? Айткан жокмун сизге. Жок, эми көңүл сыртында эмес, дыккат көңүл буруш керек да негизи. Жок, көңүл ошону айтып атам да сизге. Ошону айтып берейин. Парентеральное питание деп коет, бул капельница аркылуу тамак акча алат да. Алардын назначениясында бар экен. Биз историясын көрдүк, протоколдорун көрүп чыктык. Анан кыздардан деле журналдарында кааласаңыздар, комиссия менен келсеңиз көрсөтүп аныктап беребиз. Эми болду ошол нерсе. Экинчи операциясы ошо экстренно ревизия деп алынган бала. Эми өзүнүн баланын патологиясы деле гидроцефалия деген нерсе, бул оор нерсе бар эле билет. Токтогондан адамдар после операционный периоддо ошол экинчи операциясынан кийин кичине баланын состояниясы окуп баштаган. Ошон үчүн азыркы моментте баланы сиздерде эч ким деген жок. Перевод неврологическое отделение кылайлы дегенбиз. Потому что ал жак нацелено на реабилитацию. Булар жоопкерчиликтен качат экен да, ошентип чыгарып жиберет экен. Анан мисалы Эмнеге ата-энелер азыр бул экөө айтып атат жолдошу менен? Сиз башынан баштап эле негизи. Жок, азыр чык деп атыптырсыздар го, эмнеге? Жок, менен чыкты. Жок, байыш айтты. Ооба, мен байыш. Реаниматологко которосуңар деди. Сиздин карамактагы дарыгер болу? Ооба, мен карамакта дарыгер мага айтпаптыр анын нерсенчи. Мен сураган байыш Ишенбеков боюнча эмне болуп атат десем, неврология бөлүмүнө сүйлөштүк. Неврология бөлүмүнө вертикализатор бар, реабилитация бар. Ошол жака которобуз дешти. Негиз барбы ошого? Негиз бар реабилитацияга. Баланын ошо кыймыл аракеттерине кайра өзүнүн калыбына келтиришине реабилитация керек да. Бул жак неврология бөлүмү бул нацелено ошол нерсеге. Ошол жака которуп 10 күндө ошол жакта лечение алсын. Анан даже Максат Туротбекович айтып кетти, сиз барып элеңиз. Жок, мындай экен. Мен эртең менен Виталий Мамутовичке барып келдим. Барсам айтты, эч кандай эч жерге которуунун кереги жок деди. Ал буттан да эмес, баштан деди. Башты ачып салышкан булар деди. Башты ачып салган, ошон үчүн буту менен кол иштебей атат, сүйлөбөй атат деди. Виталий ким дедиңиз? Мамутович, академик. Ал эч жака которгондун кереги жок деди. Эми азыр мындай кылалы. Сиздердин азыркы ушул бетаптын жагдайына кайтып келели. 4 сантиметр деп диагноз коюп ачыпсыздар да. Операцияда сизде барбы, консилиумда бар белеңиз? Консилиум жок, консилиум болгон эмес. Ошо консилиум болгон эмес, болбой эле. Консилиум жок эле операция кылып иштеп атабы? Негизи жок, показания бар да биздечи. Протокол. Протокол операцияны показания для оперативного лечения деген нерсе бар. Булар рентген алып келгенде ошо шунттун ченеген. Баш Жанарбек ченеп туруп, кичинергенин көрүп, ошого удаление кылыш керек деп түшүндүрүп буларга айткан. Срочный деп. Срочный деп. Анан операция кылдыңыздар, билинди. Ошол 4 сантиметр бекен же? Ооба, подробный дугада турган.
немесе шунту. Ошону биз коннектор менен удаление кылганбыз. Канча удаление кылдыңыз? Болгон бул ошо алып келген немесин баарын салганбыз. Неге? Потому что негизи мировой практикада баарын эле салынат. Бизде ошол айтып кетип аткандай башка врачтар 40 сантиметрден салат экен для того, чтобы каждые 3-4 года удлинять его. Анан по соображению, врачебному соображению, ал нерсени балам кыйнабай эле, ар 4 жыл операция кылбай эле 90 сантиметр салып иштейт да өзү негизи. Ошону салып болот. Анан Ошо экинчи ошол жакшынакай эле болуп сүлөп, анан ошо гиповолемический состояние болгондон кийин гиповолемия деле как факт. биз профессорго эртең менен барып келдим мен. Атайын эми ушул ата-энелер кайрылгандан кийин медиктердин бир шылтоосу бар, силер дарыгер эмессиңер деген шылтоо менен биздин канча көрсөткөн аргументибизди жокко чыгарып коет да. Анан бул жагдайды эске алып мен өзүм ошо профессорго жолуктум. Эртең менен барып консультация алдым. Анан бир катар суроолорума жооп алдым. Профессор айтып атат, бул жактын көрүнүш боюнча могул эмени айтып атат, рентгенде. Карап туруп, бул жерге эч кандай негиз жок. Мен как дарыгер катары бул нерсени ынанбайм, көрбөйм. Бул жерде эч бир негиз операцияга жок болчу. Бул биринчиси, экинчиси ошол жерде удаление кылганда өтө көп ичине жанагында шунтту коюп койгон. Анан ошол өйдөгө теппей жанагында жидкистерди Вторичная гидроцефалия. Ушундай негиздер менен баланын акыбалы оорулуп кеткен деген бүтүмүн айтып атат да эми өзү. Анан бул жерде сиздер ошол дарыгер дагы максат ким эле? Туратбекович ал дагы барган экен, ага дагы бул ата-эненин көзүнчө айтып, аны урушуптур профессор. Эмнеге кыласың? Могу жерде негиз жок. Байыш Жанарбекович барганбы? Ошондой жүйөлөрдү келтирип, эми профессорлор ушундай деп атат. Анан сиздер билим алгансыздар да, окудуңуздар. Атайын бул боюнча дарыгер болуп, сиздер жанагындай ординатурада да эмес, сиздер атайын дарыгер болуп эсептелип атасыздар. Анан кантип адамдардын ден соолугу менен ойноп атат? Мен силерге азыр эле айтып кеткендей, мировой практикада ошол вентрикулярный перитониальный конецти баарын эле киргизет. Бул Эмнеге профессоруңуздар сиздердики ынанбай атат анда? 40 сантиметр деп айтканы, это последующий 2-3 жылдан кийин кайра кылыш керек болуп калат. Эми ошону сиздер эми жок, сиздер эми ошону консультация. Түшүндүм, эми муну дарыгерлер комиссия өзүнүн баасын бериш керек. Ким туура кылган, туура эмес кылган. Эми бир нерсенин үстүндө талаш бербейли. Кийинки этапка өтөлү. Бул жактагы бетаптар боюнча. Бул жактагылар жүз эки жашар бала келген. Кантип башында темири турса, мен жооп чыгарып койдуңуздар. Ошого жооп алгым келип атат да. Сурооңузду мен түшүндүм. Темир ошол шунттун помпасы. Бул жакта биз пластический хирургтан деле мындай айтканда консультация алдык. Смежный хирургтарды деле чакырдык. Баланын башы чоңойгон уже. Баягы 2 жашка чейин уже башы чоңоюп калат да. Суу тотоло бергенденчи. Ошон үчүн шунт койгондон кийин тиккен кожабыз расхождение болуп кетет. Потому что кожа натянутая болуп калат да. Пластический хирургка айтты, бизге көрсөттү, ушундай өзүнүн консультациясын берип кетти. Если Z-образно тиксеңер бүтүп кетет деди. Хорошо деп. Биринчи бул жагын, бул жагын Z-образно тиктик, бүтө баштаган эле төмөсүнөн ашылып калды. Ошо темир жагычы, это натянутый. Анан кайра биз ошол эле дерматологдордон консультация алдык, пластик хирургтордон консультация алдык. Бул жакта кандай кылсак болот? Биз эми кайра тиксек деле ошол канча бир нече жолу тигилди бала. Сиздер консультация менен иш кылбашыңыздар керек да. Сиздер билим алгансыздар да. Биз өзүбүздүн мээ жактан, нерв жактан жооп беребиз. Кожа, ошолор жактан пластический шок кылып бериш үчүн эми биз өзү деле билебиз, бирок мындай айтканда тоокту сойсо деле касапты сойсун деп туруп ошолордон деле өзүнүн кесептештерин. Макул, эми дарыгер катары айтсаңыз, башында темир турса кантип чыгып кетти? Ал микроб, инфекция кирбейби ал жерден? Биз апасына түшүндүргөнбүз. Байкеси, иниси жок болгон түшүндүргөнбүз. Если экстренный болсо кайра келесиздер, кайра жатасыздар деп. Температурасы чыгып аткан акыбалында деле жок. Эми экстренный боло турган акыбалда ал айтпасаңыздар деле дарыгерге барат, сиздерге келет да, башка кимге барат эле? Температура менен биз аларды чыгарган эмеспиз. Биз ошо как раз таки температурасы. Жок, мен макул, температураны азыр тана алыш кыйын. Мен түшүнбөй атам, ошого акылым жетпей атат. Темир турат башында, кантип чыгардыңыздар ошого? Кайсы медициналык бир доказательство, бир илим менен кантип жооп бересиздер ушуну? Башында темир чыгып турган адамды сен жакшы болуп кетесиң, восстановление болуп кетесиң деп үйүнө чыгарып койгон. Негизи ошол рананын үстүнө биз перевязка кылганбыз. Кылып ошол ранасы края уже начали заживать,
кызып баштаганда апасы ошону көрүп туруп мен үйгө Баткенге кетип берейин деген. Анан биз түпкө чейин тургула десек, жок мен кетип берейинчи, кыйналып кеттик, көптөн бери ошол үйдөгү балдарым деле көрө элекмин деген суранычынан анан мен айткам, ал жакта баардык врачтар көрүнтүш керексиз, болбосо ошол жака жатып лечение алыш керексиз деген сөздөр болгон. Апасы макул. Апасы дарыгерби? Апасы дарыгер эмес, бирок жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алган. Дарыгер болбосо, биринчиден, экинчиден ал бир карапайым адам болсо, анан аны Баткенге кетем деп койсо, темир менен чыгарып бергениңиздер бул кандай? Темир, ал темир эч жака жоголбойт, ал темир ошол жакта калат. Жок, инфекция кирбейби деген нерсе болуп атпайбы? Биз түшүндүрүп перевязканы ошо стерильный алмаш керексиз деп түшүндүргөнбүз, биз айтканбыз. Кыла албай калды, сиздердикин түшүнбөй калды ал. Не болот? Бала өлүп калабы? Кылды, жок, кылды, апасы кылды. Биз ар дайым телефондо болдук, жооп берип турдук. Кечээ күндө мен ошол уктум, ошону чалышты, ушинтип немеси чыгып кетти дедиле, ошондон келгиле. Биз саат 6-га билет алдык, келип бүгүн куттап эле мен бул жакта учурашып калдык. Ал частныйга жаткыздым деп. Сиздердин ушул аракетиңиздерди мына бир эле жаңылыштык эмес экен да. Бир топ ата эне бүгүн сиздердин колуңуздардан жабыркап атыптыр да. Анан бул боюнча сиздерге бир дисциплинардык чара көрүлдүбү же юридикалык териштирүү болдубу? Болду. Эмне деп жыйынтык? Наказание болду. Заведующийлер кетти. Ошонун алкагындабы? Ооба. Ошол скандалдын аркасында. Канча адамга, канча бейтапка зыяны келгенин келтириптир? Ошонун заключениясын жетекчи катары көрсөтө аласыз бизге? Негизи бул жакта зыян келтирди деп туруп кимге чара көрдү? Кандай чара менен кандай баа берилди? Комиссия боюнча каралышып атат. Пока бул жактын немесин карап неме болушуп атат, чечим чыгат. Берки жетекчини кетти деп атпайсызбы? Эмненин негизинде кетти ал? Ал өзүнүн колосунда. Ким деген? Максат Торотбекович. Байыш болсо мына биздин балабыздын аркасынан шунттар бир жаран сатып алыш керек. кетип атат. Шунттар боюнча айтып кетейин. Жок, азыр өз каалоосу менен кетип атабы же комиссия териштирүү болдубу? Өз каалоосу менен Ички. эмне кетет? Ким? Байыш. Жок, Максат Торотбекович. Жок, өз колосунда. Ушунча кылып коюп кантип өз каалоосу менен кетет? Улукбек байке, бул жакта башка бейтаптар деле бар. Биздин колубуздан шүгүрчүлүк өтүп кеткен, чыкасын өтүп кеткен. Алар деле топтолуп карама каршы айтыш кереги жок да негизи. Бул эже боюнча деле билебиз. Мен дежурный как раз таки дежурный керек болуп. Кенес, могу эженикин бул жакта бул эже өзү жок эле, апасы менен ошо небереси келет. Бизде симптомы есть. Менингиальный знаки деп коет. Менингит колономозга депчи. Ошо шунт менен коюлган деген жаткызабыз. Жаткызгандан кийин кечинде баланын температурасы көтөрүлүп, менингиальный знактар положительный болуп чыгат. Биз инфекционисттерге чалабыз. Бул инфекционный процесс да. Инфекционисттерге чалып, бизде ушундай болуп атат, эгидность бар, керниге положительный болуп атат бала. Изоляторга киргиздик азыркы маалда. Дальнейший силерге перевод кылып берелиби же өзүдө калтырайлы десек, если инфекционный болсо, анда жанында жаткан бейтаптардын баарына жугузат. Ошон үчүн жүлүмдөн суу алыш керексиң. Жүлүмдөн суу алып, ошонун анализи если положительный чыкса, менингитке, анда бизге жөнөтүп. Мындай кылалы. Келгенде хирургтун башкы милдети, дарыгердин башкы милдети диагнозду коюш керек. Диагнозду койгонбуз да. Диагнозду сиздер менингит деп коюп атасыздар. Потому что симптомы деле. Симптом менингит болду. Анан бал инфекционныйга барып жүлүндөн алганда инфекция ал менингит болбой калып атат. Аягына чейин айтып кетейин. Биз бул жактан айтабыз, эже апасына. Жүлүндөн суу алыш керекпиз, азыр анализге тапшырыш керекпиз. Категорически запрещаю деген. Категорически отказ берем деген бул жакта. Эмне үчүн биз ал жакка аныктап бериш керекпиз, балаңызды бул жакта өзүдө калтырып лечение кылайлы болбосо десек, жок, мен алдырбайм жүлүндөн сууну. Ал инфекционисттерге барып деле, апасы өзү барган уже ошол жака. Аларды деле бир нече түшүндүк. Жыйынтыгында сиздердин диагноз туура эмес болуп чыкканын билип атасыздарбы? Там энцефалит был, воспаление мозговых оболочек было. Жок. Инфекция эмес, воспаление болчу. Воспаление болгондо менингиттенби кандай? Менингит это бактериальный, либо вирусный таза неме да? Воспаление. Воспалительный процесс был. жок, менингит болуп турбу? Жок, энцефалит был. А сиздер менингит деп атасыздар? Признаки, симптом бизде көрсөткөндө биз ага чара көрүш Жок, керекпиз. аны макул. Биз жок, анда бул гидроцефалия немеси экен деп Макул, бул боюнча. Обратно эмнеге албадыңыздар? Мен 16 күн сиздерге чалдым, Максатка чалдым, Манаска чалдым, сизге чалдым. Жок, мен толтура бардык жака, мен бир жалгыз мен өзүм чалган жокмун. Инфекционныйдын заведующий чалып атты, невропатолог чалды сиздерге. Толтура адамдар чалып турду да.
барып койгулачы, карап койгулачы, бала өлгөн атат депчи. Бирок максат барып туруп баланын жана башында бүлкүлдөп турган суусун көрүп туруп, это нормально деди. Анан мен айттым, бизден таза чыкты, койгон диагнозуңар туура эмес. Мен мойнума алам отказ кылганымды. Эмнеге? Түнкү саат 12-де жүлүндөн суу алабыз дегенде мен айттым, да отура күтөлү. Может башка нерсе туура элеби? Бул өзү ушул байке койгон да. Эже, Туура сиз эмес саат 12-де койгон. эмес, мен келгеним жүрүштөн саат 6-да башталат. Мен саат 6-да эле айткам апаңызга. Сиз Анан кийин келдиңиз. азыр сөзүңүздөргө каралчы. Ошондо менингит болбой калды. Обратно албады. Анан кайтарым менен сиздер кабыл албай койдуңуздар. Анан бул жактан мурдак иштеген дарыгер ким деп атасыздар? Бакыт Абдышев. Бакыт Абдышевич көрүп туруп рентгенде эле. Ал жактан шунур үзүлгөндүгүн көрүп билдирүү берип атат. Анан бул жак Москвага кетип атат. Ал жактагылар ошондой эле Бакыт Абдышевич дегендин диагнозунун негизинде ошондой туура чыгып атат. Чындыгында үзүлгөн экен. Сиздер килтеген бир институттар да. Анан ошончо дарыгер эмнеге ошол элементардуу бир өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды жанагындай үзүлгөнүн көрбөйсүздөр? Улук байке, мен сизге айта кетейин, рентген биринчи биз снимка рентгенден келгенбиз. Мен айтып атам, по дежурству, если симптом менингита болсо, мы обязаны сообщить инфекционистам. То есть биз Мадюгуз аны айтканы, алар бизге ошо спинномозговой жидкость алгыла, ошону аныктагыла, аныктап алсаңар бизге жөнөтөсүңөр, биз бул жактан алабыз деген. Мындай айтканда протокол бар да. Биз ошон үчүн жөнөткөнбүз бар. Анан дальнейшее ошол ушинтип үзүлгөн рентген тарткандарды Эмнеге башта сиздер билбедиңиздер? Үзүлгөнүнбү? Ригидность болуп атса биз менингитте биринчи менингит коебуз деп подозрение температурасы. Макул, менингиттен алгандан кийин эмнеге обратно алып кайра лечение кылып бербедиңер? Ал жакты ситуациясын мен кечиресиздер. Билбейсиз. Ошо. Анан Жок, макул, эгерде сиздер диагнозуңуздар менингитке берсе, бул жак инфекционныйга барып менингит чыкпай калды. Анан эмнеге сиздер кабыл албайсыздар? Не негизинде? Кабыл алат. Жок, Албай 16 күн албай коюп отуңар. Мен канча чалдым? Максат барды, бирок бизде таптаза, биз 100%. Давленияны, температураны, башынын ооруганын силер өзүңөр изилдеп тактап алгыла, кайсы жакта жашасаңар ошол жактан деди. Бул боюнча атайын текшерүү болдубу? Ички текшерүүлөр жүрдүбү? Ушул иш боюнча. Мен айтып кеткенде жөнүндө врач болушум, ал жөн информация менен. Еще булар туура эмес маалымат берди кайрачы. Мен Москвадан жакшы болуп келгенден кийин мен Манас деген врачка чалдым. Мен келдим. Мен бир моментте силерге кетип атканда айткам, Москвадан келгенде силер менен сүйлөшөм дегенмин. Мен келдим десем, келсеңиз өзүңүз келипсиз, заведующий менен эмне ишиңер болсо ошону бүтүрүп алгыла деди. Анан мен Элтерга бергенде, Элтерде айтып атат, мындай уялбай эле, как будто мындай өзү колу менен мен жетелеп бергендей айтып атат да, бала жүгүргөн боюнча кеткен дейт. Элтерде көрүнүп турат, интервьюда бар. Анан может Москвада үзүлгөн дейт. Сиздерге мен именно компьютерный томографияны кылып берейин дегенде, бул жакта врач айткан, Москвада туруп алып эмне болуп атат мамасы, биз томография эле кылдырабыз деген. Түшүндүм. Буну айтып бердиңиз азыр. Айтып бердиңиз. Эми бул боюнча кандай жооп бересиздер? Эч нерсе кыла алышпайт булар. Мен айтып атам го, информация Эми азыр мен анда Максат маалымат. Ама сен мен суроомда менин баламды ким карайт? Орто жолго алып келип таштап койду. Эртең менен эч ким апот кылган жок мисалы. Бизде апотту через день кылабыз. Неге? Негизи мен өзүм деле кирип чыгам, барып кетип атканга. Балаңызды деле көргөнүм кезет. Ичиң караган жоксуңар. Айткандан кийин интервью бергенден кийин карабай атат деген сөздөр айтылып атат да. Мен ичини эртең менен карадым. Шалдан байке көрүп, институттан аялыңыздан сураңыз. Ичини карап бүтүп атабы, бүтпөй атабы өзүнүн контролго алып чыгып кеткен. Неге ошол күнүнө эмнеге ал неге таштап кетип калат биздин баланы орто жолго? Байыш Жанарбек сиз таштаган жок, эч ким таштаган жок. Келбейби анда? Биз жүрөбүз, биз деле карайбыз. Жок, келбейби ал ошол Байыш Жанарбековичтин үй бүлөлүк получается обстоятельства боюнча өзүнчө бизден неме сураган, уруксат сураган. Эртең келип. жок, биякта больной бар да анын. Мен турам, башка врачтар турат, карайбыз. Түшүнүктүү. Эми азыр Улукбек беке. Булардын эми мен эметкеним бир мындай өпкө текшергич, давление ченегич, бир асынып жүргөнүн көрбөйм. Эртең менен обход кылганын көрбөйм. Жада калса давление ченегичи жок. карачаттар жок. Сатурация жок. Иштебейт экен. Эми мына минтип медсестрасы кече мен жаман балама жүрөгүм ооруду, өкүр ыйлап сая албайт ийнени.
Анан акыр жагында айтмай токтоткулачы болду, баланы кыйнап атсыңар. Тедактан реанимационныйдан чакырып келечи медсестраны деп. Ошо менен керилгечке сайылган жок. Анан кечинде бир Айгүл деген кыз келди. Ошол сайды. Кечинде эртең менен ала турган уколду кечинде сайды. Эмнеге андай болуп атат? Качан кайсы күнү? Кече мына. Кече токтот, мынакей. Жана ач карик кызыңар бар. Отурат чай ичип, айттым чай ичип отурасыңар силер. Тети баланы өкүртүп атыр. Раушан дегениңер бар, сай албайт экен аныңар. 10 жолу келип бүт тешти. Буту колун калтырбай. Ана мен айттым, токтоткулачы, алда бала өлөйүн деп калды го, ыйлап атып, ээрип атты. Балаңа таза сүйлөй алабы? Сүйлөбөйт, эчтеге шал жатат. Шал кылып коюшту. Эми мына бир эле адам эмес экен да, бир нече адам экен. Эми кайра келип ушул жактан операцияга муктаж болуп аткан бетаптардагы эмне кылышын билбей аткан абалда экен да. Буну саламаттык сактоо министри билеби, мындай келеби бул жакка, мындай ушул жөнүндө мындай ойлонобу? Ол келип бизди контролдоп кетишет. Алардын контролунун жыйынтыгы ушулбу? Азыркы жүйөлү. Укпайке, бул жакта единичный мындай немелер болуп атат, эми любой медицинский практика мындай нерсе болот. Жок, макул бирөө болсун. Жок, но 5-6 эмес да. Хирургический. Келген эле да бул. Кечилбеген 192 за один год. За один год вместо пацаки сидят и не знают, как сюда приходить. У них у всех лечение через каждые полгода. Ладно, неме ошол эми любой практика медицинский болот. Нейрохирургический патология бул жеңил эмес, бул аппендицит эмес, бул орус акыбал, бул мээден кеткен балдар. Азыр эмеден сөзүн созуңуз да. Бул ата-энелер эки ооздон бир ооз айтып атат, жана буга чейинки иштеп кеткен Бакыт Абдышевич дегенди. 8 айында операция болгон, 8 айында билинген, 1 жашында билинген, андай мындай деп. Бирок ошончо жылдан бери бул ушундай көйгөй жаратпай, ал кеткенден кийин жаңы руководство келип, сиздерге жаңы дарыгерлер келип, анан ушундай бизди Бир жылга жетпей, ушунча көйгөй болуп атат. Касайын айтууга, мындай нерсе эми башкалар журналистке обращаться эткен эместир. Эми бардык врачтын өзүнүн мындай айтканда пайда көрсөткөн күндөрү деле болгон. Анан кийин канчалык аракет кылса деле, канчалык ошол больнойго балет этип жардам берейин десе деле, жардам бере албай калган күндөр деле болгон. Ошол эми мурункулар эми ошентип журналисттер чакырып айткенде, блогерлерге айтып айтканда. 8 айында алып келгенде, 8 айында алып келгенде 20 мүнөттө жаза. Биз деле последствияларын көргөнбүз. Жок, бул ата-энелер мисалы үчүн азыр 9 жашта, 8 жашта, 7 жаштагы балдарды айтып атат да. 2 айында билинип, 8 айында билиниптир балдар. Ошончо жылдан бери ушул ата-энелер кашыңызда турбайбы? Дейбир суранып жатты. 9 жыл болуптур дээрлик алдына. Биз Бакыт Абдышевичти чоң атабыз деп койчу да, палатада балдар чоң атабыз деп айтышты да. Бакыт Абдышевич обход кылганда постоянно давление ченегичи, салфеткалары ар бир медсестранын колунда, ар бир пациентти өзүнчө колун арчып, башкача обход кылчу да. Жок, Азыркылар айтып атпайбы, даже давление ченегичи, ал еще кол менен давление ченегичи жок. Анан мен айттым тиги байышка. Неге укол берилбей калганын билбей атасыздар? Азырда чуркап жүрөт, мамасы укол салбаптыр деп. Байышбек Жанарбек лечащий врач ушул жерде болчу кече. Өзү карап турган, контролдоо кылып. Сиз жетекчи да. Мен жетекчимин, эми мага келип айтышкан жок. Бизге укол салбайт деген жок. Сизге айтпаса билбейсизби кандай? Жок, если эми бизде күндүк эле уколдор боло берет. Текшересизби мындай? Бүгүн кайсы пациентке канчада кандай уколдор берилди, ким берди? Текшеребиз. Кечээ күндө ошол немесе катетер чийип кетсе, эми катетер чийип кетсе, ошол нерсени мен айттым, кыздарга айтканбыз. Реанимация биздин кыздар эми веналар балдар ичке болот. Көбүндө мындай айтканда венасында заполнениясы пустой болуп калат. Ошон үчүн вена сайыш үчүн реанимацияга алып барып сайдырып келебиз. Эми бетапты бир күндүк немеси болот да. Айткан жокпуз кечинде келип сайыптыр ошол. Мен деле кечинде сүйлөшкөнбүз. Сиздер эми адам өмүрү менен алып туруп атасыздар да. Бул оңой нерсе эмес. Мына канча адам балдары Оштон жетпей калгандар канча жазышып атат. полный чогулуп, аларда бир немеде отурушат да, зданияда отурушту кечинде. Ал жакта толук. Эми мына жетекчи катары азыркы шарттар кантип жакшырат? Эмне кылып жакшыртасыздар? Бул көйгөйлөр кантип жоюлат? Арысыны биз шарттарды жакшыртканы, каждый пациентке өзүнүн нимасын билет эткенге аракетибизди кылабыз. Колунан келбесе, билбей турган болсо, адам өмүрү менен ойнотпой андайларды кетирүүчү жака кетирип жанагындай
айтып аткан дарыгерлерди, профессорлорду чакырбайсыздарбы ушундай жака? Эмнеге балдарды кыйнап Иә. атасыздар? Сиздер эмне болду деп? Бул жак коркуп атат экен азыр баласын алып келгенге. Биздин кызыбызда на очереди удаление шунта. Бирок Биз силерге келбейбиз. 2016-жылы операция кылганбыз. Ушактанчы вакыт абдышевич кылып берген. 9 жыл бою нормально жүрөбүз. Жарым жыл сайын келип текшерип жүрөбүз. Быйыл эле уктук моунуч. Мындай Могу ызычуу ужастарды быйыл эле уктук. Мунун баары. Эми келгенден коркуп атасыздар. Келгенден коркуп атабыз, кантип азыр келебиз бүт биз изденип бияка? атабыз. Биз Тюмень, Турция бүт карап чыктык. Бүт барып келдик. Сонун операция кылды деп. Силердин эмелериң менен сонун операция кылды. Бул Бакыт Абдышевичтин Бакыт Абдышевич кылып берди да бизгечи. Ыраазыбыз. Азыр келгенден да коркуп келбейбиз атабыз. бияка. Мынча пострадавших балдарды инвалид кылышып атат. Биз кантип балабызды 192 адам. Эмне кылат эми? Кандай кылат? Алып келеби балдарын коркпайлы? Кандай болот? Алып келишсин, обследовать этип, айтабыз жыйынтыгыбызды операция Алып келбеди бияка. Эми бул жеке өзүңүздөрдүн оюңуздар. Силерге баары бир да. Бизге баары бир эмес. Биз за каждого ребенка Ушу жарым жылда канча адамды өлтүрдүңөр? Канча баланы эметтиңер? Вам всё равно. Вы чувствуете? Бакыт Абдыш жасады менин баламды. 7 жылдан бери келе элек болчу. Менин уруксатымсыз Кортекстен врач чыгырып жибериптир. Кортекстен компьютерден көргөндө бул ким жасады дебеди врач. Ким жасады? Мощный жасаптыр деди. Мындай ми өскөнүм мен көрө элек мындай гидросефалия ооруган балдарды. Кээ бир жагы иштебей калат, мээлери өспөй калат деди. Мощный жасаптыр дебеди. Мээси менен, соо кишинин мээси да мындай эмес деди. Соп-сонун балам бар болчу, мен жетелеп киргизгем оларга. Жетелеп киргизип, мынакей суу ичем нерсе да болбой, жетелеп киргизип. Эми биз мындай да кайсы бир дарыгердин же эки дарыгердин кызматташуусу бизге маанилүү эмес. Биз Бакыт Абдышевич болобу, башка Абдышевич болобу, ким Абдышевич болобу бизге баары бир ал нерсечи. Бирок башкысы балдардын өмүрү, адамдардын ден соолугу үчүн күрөшүш керек. Ошондо мындай жакшы болот да, мамлекет үчүн дагы, дарыгерлер үчүн да, эл үчүн дагы. Анан сиздер ойлобоңуздар да, азыр кайсы бир тарап же кайсы бир дарыгерлердин кызыкчылыгын коргоп келиптир депчи. Бизге андай эч кандай кызыкчылык жок. Биз ал дарыгерлерди да атын уккан эмеспиз, тааныбайбыз дагы. Бизге ушул ата-энелер балдарыбыздан зыркырап жапат жеп атабыз деген нерседен улам сиздерге кайрылып ушул маселени коюп атабыз. Сиз жетекчи катары бул мекемеде кандай өзгөртүүлөр жасайсыз? Анан адамдар сиздерге кантип ишениш керек? Ишеним үчүн сиздер кантип адамдардын ишенимине киресиздер? Алдыда иш кандай жүрөт? Ушул боюнча кыскача айтсаңыз. жетекчи ордунда биз эми пландарыбыз өтө жакшы, балдардын полный диагностика кылдырганы бул жакта ушу бүгүнкү күнгө деле бизге деле үлгү негизичи. Айтылып кеткендер баардык сөздөрдү уктум, баардык жалаптарды уктум, ошонун баардыгына өзүгө недопущение кылып, биз ошол медсестралар айтып аткан повышение квалификацияга жөнөтөбүз медсестраларды. Ушул реанимацияларга барып үйрөнүп кетсин деп. Эми башкасын го башкасын албас. Менин баламды кантип сүйлөтүп, кантип бастырып бересиңер? Ошол эле сууда. Ошол нерсени аракет. Жакшы болобу балдары? Буюрса биз ошол эле прогнозубуз ошондой, ошол аракеттебиз. Түкмөктөй эле ошол жерден мен баламды сүйлөтүп бастырып бере аласыңар? Ошого кандай? Шалдан байке биз ошону аракеттебиз. Биз ошону аракеттебиз. Консулун өткөрөсүңөрбү энди могу врачтарыңарга барып, могу директорге барып, консулун өткөрүп, ушуга кандай дагы назначение берем, кантип сүйлөтөм, кантип бастырам деп. Протоколго ылайык эле дарылоо жүрдү беле буларда? Андай азыркы дагы бир маселе могу шунт боюнчачы. Шунттардын сатылуусу. Ошону айта кетсем, бизде негизи айтып кетип аткан ошол сиздер 8 айлык болгондо, жак 6 айлык болгондо шунт бизде как помощь бар эле. Мен окуп чыктым, архивден бар экен да. Ал как помощь определенное количество болот да. Ошол количество түгөнгөн. Получается сентября месяца бизге дагы 10 шунт келген. Катетер жок мындай. Мамлекеттик кепилдик программасында келген бул? Американ элчилигинен бизге как помощь келген. Кепилдик программада барбы?
кепилдик правом заявка берилген, бирок бизге берилбейт. Ушунтар берилет. Ошон үчүн негизи киргенби бул? кирген. Ооба, Кепилдик программасында бар. заявка Акысыз болуш керек. Фонд высоких технологий жака заявкага берилген, заявление берилген, что бизге шунт керек, что бизге гемостазис губка керек, что бизге цементный пластины керек, титановый пластины керек, ошо тек жапканыча. Пока бул жылга берилбейт. Мен келгениме Дары дармек департаменти дарыларды камсыздап бере албайт абы. Они закупают. Качан бердиңиздер эле? Ушул жылы бергенбиз. Ал 6 ай мурда беришиңиздер керек, ал камсыздап бериш керек эле го. Ооба. Мына эмнеге камсыздап бербей атасыздар ушунту? Урматтуу мына дары дармек департаменти, Саламаттык сактоо министрлиги, мына дарыгерлер өздөрү белгилеп атат. Бүгүнкү күндө шунт жок. Заявка берилген, 1 жыл болгон. Шунттан дагы шунтту жооп берчү кишиден дагы кабар жок деп атат. Ошол кабарды видео аркылуу кайрылып атабыз. Камсыздап берип койсоңуздар. 6 айдан бери менин балам, например, көзү көрбөдү. Мен буларга келдим деп чалдым да, бир ооз чалып сурашкан жок. Бир ооз чалып, бала кандай, бизден ушундай кетти эле, жакшы болуп келдиңерби? Жок, андай. Силер эсли азыр бул жерде иштеп атасыңар. Силер сураганга акыңар бар болчу. Бакыт Бадышевич ал иштебей турат, бирок похорондан келип атат. Силер азыр могул жакта пациент таштап коюп, азыр ким байышыңар кетти, например. Бул эч кандай мындай. Пациент толтура ичинде. Бир Ал кетип атат. Эмне үчүн Бакыт Абдышевич иштебейт дагы, еще биз ооруганда ал похорондан келиш керек, иштебей атса дагы. Силер эмне иштеп аткан жериңерден пациентти таштап коюп кетесиңер? 6 ай болду келгениме, бир ооз чалып сурадыңарбы? Баланы жок, көзү көрбөй калды. Ал чалганды го. Силер лечение кылып беребиз хотя бы деп айттыңарбы? Биз канча расход кылдык, например, Москвага барып келдим да. Силер хотя бы ошонун мындай келгиле, хотя бы ушу көзүнө кичине болсун лечениясын кылып берели, өзүбүз мына мамлекеттик, өзүм ушул жердин жарабынымын, ушул жерде инвалидность алганмын, ушул жерде учетто турамын. Бир ооз мен чалсам, заведующий экөөңөр чечип алгыла дедим, анасы. Бул турабы негизи? Тура эмес. Өзүңөр күнөөңөрдү моюңарга алгыла просто. Булар чалганды го. Кече сай албай атса, ийне сай албай атса, нитродон ичи кабинетинде отуруп. Ошол Москвада кетирген расходту мен силерге да бермекмин. Ичим оорунбастан бермекмин ошол акчаны. Бирок силердин кылганыңар адамгерчиликке да жатпайт негизиндечи. Бизде эми бейтаптар көп. За других отвечать не буду. Бейтаптар көп эмес, силер бейтаптар көп болсо эмне үчүн анда бейтаптар лечение алып атканда силер ремонт кылып бул жакты жаап коесуңар? 6-чы корпуста иштеп. Иштеп атсаңар, анда эмнеге мени кабыл албадыңар? Ал жакта 8 палата болду, биз только экстренный алып. Вот именно, көрдүңөрбү? Пациенттер көп, силер ремонт кыласыңар, жабасыңар. Түшүнүктүү азыр эми жыйынтыгында сиздердин пикириңиздердин баары айтылды. Азыр жетекчи катары өзүңүздүн ыйгарым укукка ылайык жогорудагы дарыгерлерге Байыш ким деп атасыздар? Каныбаевка, Максат Туратбекович дегенге, дагы жана башка жанагындай укол бере албаган. Ушул иштерге тиешеси бар дарыгерлерге кандай чара көрөсүз? Саламатсызбы? Жакшы. Кандай чара көрүп бересиздер? Бул эми по заявлениям чара көрүлөт, администрация менен комиссия түзүлүп, ошолорго эми жетекчи катары эмне чара көрөсүз? Жетекчи катары менен только администрация менен чечет ал. Комиссия болуш керек, комиссия рассматриваться должно. Биз эми адамдар айтат, биз бардык протоколдорун көрүш керекпиз, лечение кылынган леченияларын көрүш керекпиз, назначенияларды көрүп туруп, ошолорго карап туруп комиссиядан жыйынтык чыгарабыз. Өзүңүздөр жыйынтык чыгарасыздарбы? Биз эмес. Жыйынтыкты биз чыгарбайбыз, комиссия чыгарат. Бул межведомственный комиссия болот. Бул биздин отделениябыздын ичине кирбейт. Түшүнүктүү. Азыркы бул жакта бетап баласынын акыбалын көрсөк болобу? Бир эле өзүңүз Москва бахилга келсеңиз суралыш. Камера менен кирсек болбойбу? Телефонго тартып алыңыздар, адамдардын ал жакта постоперационный больнойлор бар. Айда больнойдо эле жок. Азыр операция кылып чыктык. Сүрөт болсо сүрөтүн эле бизге жиберип коюңуз, а? Мына сүрөттөр бар. Түшүнүктүү, рахмат анда сиздерге мейлиңиз. Макул, жакшы. Мындан кийин балдар ушундай оорубаш үчүн министерствону карашса деп ойлойм. Министерствонун үстүнөн, министерство вообще иштебей эле бул жакта. Министерство буларды карашсын. Булардын үстүнөн комиссия болуп, буларды как положено карап, баштан аяк кандай иштеп атат, может башка врачтарды, образованный врачтар келип берсин деп суранам.
Урматтуу көрөрмандар, азыр өзүңүздөр көргөндөй дал ушул нейрохирургиядагы абал, ушул жерде жапа чеккен ата энелердин үнүн, пикирин уктуңуздар, ошол эле учурда дарыгерлердин дагы жүйөсүн уктуңуздар. Эми бул жагдайда азыр ата энелер өзү белгилеп атат. Саламаттык сактоо министрлигинен атайын комиссия түзүлүп, министрликтин деңгээлинде азыр барып ошол жакка расмий арыз жазабыз деп атышат. Ошол комиссиянын жыйынтыгы кандай деп баа берет. Аталган жогорудагы ушул дарыгерлерге дисциплинардык чара көрүү маселеси, биринчиси, экинчиси юридикалык бааны укук коргоо органдары дал ушул иштер боюнча териштирүү жүргүзүп, чечим чыгарып, тийиштүү жоопкерчиликтерин карасын деген маселелер айтылып атат. Эми чындыгында бүгүнкү күндө мындай башка ата энелер дагы, башка жабыркаган бейтаптар дагы келгенден коркуп, мындай бир чоң кооптонуулар жаралып аткандыгын айтып атышат. Бул нерсе менен эмнени белгилегибиз келет? Бул иш боюнча коомдук контролду коюш керек. Ошондой эле атайын териштирүү иштери, ички иликтөө иштери жүрүп, анын жыйынтыгы укук коргоо органдарына жиберилиш керек. Анын алкагында тийиштүү ошол жерде шалаакылык кылган дарыгерлер жоопкерчилиги каралса, башка дарыгерлер жасап аткан ишине, кылып аткан ишине мындай сергектик менен, жоопкерчилик менен мамиле кыла беле деген ой менен биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Пикир жазыңыздар, бөлүшүңүздөр. Анан биздин каналга катталып коюуну дагы унутпаңыздар. Бар болуңуздар. Дал ушул газоблок жогорку технология менен жасалган. Кыргызстандагы эң мындай бир азыркы заман талабына ылайык. Биринчиден бул өзүбүздүн өндүрүш. Кыргызстанда биринчи жолу ачылган автоклавдык дүйнөлүк жогорку стандарттагы газоблоктор. Бул баягы көчөдөгү жанагындай мындай басса кирип кете турган сапатсыз газоблоктор эмес. Арзан да түшөт экен. Жалпы курулуштун жыйынтыгындачы. Муну жылуулаштын деле кереги жок. Буга эч кандай бир башка кошумча дагы курулуш каражаттарын пайдаланбайсыздар. Анан тез бүтөт, абдан жакшы курулуш каражаты. Баарыңыздарга мен ушул курулуш каражатын